Kimdir biri çüşkürse, oşoğa yarhamkallah dep aytkanda, oşol çüşkürgön adamga oğuzuş kerekpi, je içinden ele aytış kerekpi? Tugandar, çüşkürdünüz bu? Adevi boyunca oğuzdu jabış kerek. Çüpürök menen bi bolbosa, rasormol jobsa, kagaz menen bi kıskası bol, eң bolbosa kol menen jabıp koyuş kerek. Akıllı mı? Bu çüşkürgön. Çüşkürgönden keyin çüşkürgön kişi alhamdulillah dep oğuz aytış kerek, bu sünnet. Allah Taala sebep degen çüşkürүү arkылуу kança degen oorular çıkıp ketет, kança degen mikroplar çıkıp ketет, kança жеңилдик болот, kança degen kıskası bunun paydalары эми толтура, пайгамбардын сүннөтү боюнча alhamdulillah деп жооп бериш керек. Ошо Аллага мактап айтканын көргөнүңүздөн кийин, укканыңыздан кийин сиз милдеттүү болуп каласыз, сизге важип болуп калат. Ал сүннөттү аткарды, сизге важип болуп калат. Ярхамкалла деп үнүңүздү ооза айтыш. İçinizde yarhamkallah. Anda bolуй албайбы? Yarhamkallah. Allah sizge rahim kılsın deyip dua veriniz. Şu dua vergeniz, görüyorsunuz mu? Dua vergeniz bu vacip olur. Bunu uqqandan keyin tegi kişi yahdikumullahu ve yuslihu balakum. Allah sizge hidayet versin. Yaşoğunuz da oңдосун deyip aldı apata öğret sizge. İyi mi? Biri çüşkürdü. Elhamdülillah degen жоқ. Sizge yarhamkallah deş vacip emas. Aytpayla qoz. Biri 3'ten aşık çüşkürdü. Grip bolup kalganda çüşkürü öğret da. Her birine yarhamkallah olsa yarım tacattın demesin de. Al bol grip ağa da millettü emesin de. Çıktı, oşoğa çeyim bolsa gana. Bir töşökö bir tuğandar жатса, bir jurkanга bolboyt dediniz. Şart жоқ болса kандай болот? Кейде туғандар келсе жат, кейде туғандар келсе қатар жатқырып, чоң жорқандарды беребиз, шариатта туура келбейби? Эми шариатыбыз айткан тазалыкты эске алганда, 10 жашар болуп калгандан кийин балдардын деле, кыздардын деле баарынын төшөктөрүн өзүнчө кылып коюш керек. Бул деген иншалла алхамдулилlah маданиятта, тазалыктагы эми кээде мындай зарылчылык деп атасыз, эми кээде той тамашада, жакшылык жамандыкта кишилер көп келип калат. Тияк бияк анда адамдарда кийимдери чечпейт деле. Кичине бир эс алып турайлы, кайрада киши келет деп андай мындай болуп калат. Бул учур өзүнчө болуп. А так мисалы шариятыбыздын талабы. Ар ким өзүнүн төшөгү менен жатат. Даже балдар деле, уулдардын деле арасын, кыздардын деле арасын 10 жаштан кийин өзүнчө кылып коюш керек. Ага чейин аралашса мейли. Биз кайнэжемдин квартирасында жашайбыз. 3 балам бар. Күйөөм Россияда. Күйөөм аракет кылып эле иштейт, бирок жетпейт. Мен жашоого шүгүр кылам да, кайра эле нааразыланып ыйлай берем. Эмне кылсам, эмне кылышым керек? Истигфарды көбөйтүңүз. Истигфар. Кечинде Табарак менен Вакыя сүрөсү. Жана Алла Таалам бергенде каниет кылып, иншалла Алла Субхана ва Таала мен маселени тез эле ачат. Ким истигфарды бекем кармаса, Алла Таала бардык жабылган жолду ачат деген. Кыжалатчылыктан Алла Таала курсанчылык берет деген. Алла Таала ар кандай кыжалатчылык, кайгы, гамды булат. Жана ырыскысын күтпөгөн жерден жеткирет деген. Ырыскысын күтпөгөн жерден жеткирет. Ман лазимал истигфар, бирок ким истигфарды бекем кармаса, 2-3 жол айтып коюп эле, 5-6 жол айтып коюп, бир күн айтып кийин айтпай коюп, жок. Ман лазимал истигфар. Yani istигфарды бекем карманган, ал yani истимрар дайыма, улантып турган. Жаалаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа, ва мин кулли хаммин фараджа, ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Алла Таала ар бир тардыктан ачып коет экен. Bunun baktısını açıp koyar, ırıskısını açıp koyar, yolunu açıp koyar, gönlünü açıp koyar, yüreğini açıp koyar. Her bir kayga kapadan Allah Taala ağa kursançılık verir. Orazakahu min haysu la yahtasib. Күмөн кылбаган жерден Allah Taala ырыскысын жеткирип берип турат. Истигфар деген не? Бул караңыздар. Эң кыска истигфар мындай болот. Астагфируллаха ва атубу илейх. Болду. Бул эң кыска. Болбоду деген ушул да. Болса sayyidur istiğfar, istiğfardan sayyidi, mırzası, en abzeli var. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve va'dik mastata'tu,
أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Бұл истихфарды айта тұрған болсақ, өте. Бұл истихфардың қысқа мағынасы Алла Тағаладан кешірім сұрау. Кешірім талап қылу. Ya Allah, günahlarımı keçirgin деген söz. Ya Allah, günahlarımdan keçirim sұраймын деген söz. Тоба деген қандай? Ошо күнөөлөрдү эми кайталабаймын деген сөз. Менен кеткен ката, күнөө, кемчилдик, жаңылыш ушунун бардыгынан я Алла, мен кечирим сураймын, жана бул арам нерселерге мен кайтпаймын деген да. Ошону күчөтүш керек. Биз мектепте окуп жүргөндө сүрөт сабактардан адамдын көзү бар нерселерди тартканбыз да устаз билбестен. Ал сүрөттөр каякта калганын деле билбейбиз. Ага, эмне болот, азабы катуу делинет. Сүрөт кайда экенин билсек, анда барып өчүрүп коюш керекпи? Тоба кылсак болобу? Ар бирин таба албайбыз да. Аллаху акбар. Эми ошондой мезгил өттү таксырлар. Афалла амма салаф, өткөндө Алла кечирсин. Бул жагын эми оңдоп кетиңиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, ошолорду башка азыркы адамдын сүрөттөрүнүн ордуна пейзаж тартып бериң. Исраптагы болбосун ошо портрет. Аны сатып берсеңиз мүлк да, ал делечи. Аны бир жолу күйгүзүп талкалап жок андай эмес. Караңыздар, субханалла. Нестире бир нерсени айтайын. Бизге чейинки пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейинки шарияттарда сүрөт тартуулар бар эле, уруксат эле. Уруксат болчу. Алардын даже бүгүнкү күндө чиркөөлөрдө деле сүрөттөрү бар. Аларда сүрөт арам эмес эле. А сүрөт моундай айкелдерди эме кылуу бизде болду. Себеби алардын шариятынын мөөнөтү кыска эле. А пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шариятынын мөөнөтү кыямат күнгө чейин ушул барып ширкке алып барып койбосун деп, сыйынууга алып барып койбосун деп, себеби ушундай доорлор өткөн. Сүрөт аркылуу, айкел аркылуу сыйынууга бут парастыкка, сүрөт парастыкка, от парас жана башка парастыкка алып барганда, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын таза улуу шарияты алдына ала ширкке ооп кетип, барып ооп кете турган коркунучтун эске алып, алдына ала тыйым салган да. Түшүндүңбү? Жөндөн жөн эле эмес ал. Ошон үчүн бул жерде азыр сиздерге тоба кылын, тобанын эшиги ачык, сөзсүз тоба кылыш керек. Я Алла, биз билбей ушундай неме болуп калган. Тобанын эшиги ачык, Алла тоба кабыл кылчу. Калгандар эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, азыр мен айткандай башкага өзгөртүп коебуз. Болбосо, иншалла, Алла Таала кечиримдүү. Обмен валюта атсам деген оюм бар эле. Ошого ислам динде кандай болот, харам эмеспи? Харам эмес. Ала бериңиз, алмаштырып неме кылса болот. Бизде шариятта эмне? Мисалы, эски долларды жаңы долларга алмаштырса болбойт. Эски сомду жаңы сомго алмаштырып, эми кандай? 1000 сомго 1000 сом алмаштырсаңыз болот. Бирок меники жаңы сом, эски сом алып бардым, 900 сомго жаңы сом 1000 сом, ал бул болбойт да. Түшүнүктүбү? Кичине эскирип калган доллар, бирок 100 доллар, аны канчадан 90го эсептеп атат дагы, анан кийин берки. Ушу доллар мен доллар, анан көрүп аны сом, через сом кыла турган болсо боло берет ал. Обмен валюта жакшы, адал иш, макулбу? Ошону эске алып коюш керек. Рубльга рубль, сомго сом, мына ошо тең болуш керек. Эгер ылдый болуп калса, болбой калат. Менин күйөөм Россияда кээде көчөгө чыгууда суранайын десем, жумушта болуп, телефон албай калат. Ал учурда эмне кылыш керек? Сабыр кылып үйдө отуруш керек. Жумуштан телефон алгандан кийин уруксат сураңыз. Караңыз да. Алла Таала жөндөн жөн эле ар-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Куранда эркектерди Алла Таала аялдарга бекерне көзөмөл кылып койгон жок. Бардын кийим кечесин карап атса, камсыздап, тамак ашын камсыздап атса, турак жайды камсыздаса, калың махарды берсе, бардык эркектин мойнунда болсо, сизге бир эле буйрук берип койду, эркекке баш ий болду. Бардыгын тиндиги аткарат. Бардык жоопкерчилик анын мойнунда. Аны уруксат сурабай койсо күнөө болот да. Мектепте жүргөндө бириңден ручка же сызгыч сыяктуу нерселерин аралашып колдонуп кетет элек. Уурулукка киреби же акысына кирдикпи? Эмне кылсак болот? Башкаларга садака берейинби ордуларына дейт. Машалла. Эми ал убакта мунун деле маанисине көңүл бурбайт элек да. Бирөөнүн мүлкү,
уруксатсыз алса болбойт, уруксатсыз жазса болбойт. Буну ал убакта биз билбейт элек. Эми буга тооба истигфар кыласыз. Эгерде бирөөнүн эсиңизде бар болсо, сызгычы же сурушкасын алып койгон болсоңуз, кайтарып берип коюңуз. Кайтарып берип коюңуз. Болбосо болжолду кылып деле берип коюңуз. Классташтарыңызды чакырыңыз дагы чай берип, ар бирине бирден ручка берип коюңуз. Мен каяктан билем кимсинен эмне алганды? Бирден сызгыч берип коюң. Кандайсыздар, балам 28-ге чыкты, үйлөнбөй жатат, эмне кылсам болот, эниси дагы үйлөнө элек дейт. Эми карап көрүңүздөр эми. Эгерде шариятыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я маашара шабаб, эй, жаштардын жамааты, эгерде үйлөнүүгө күчүңөр жетсе, сөзсүз үйлөнгүлө. Бул үйлөнүү сүннөт. Көзүңөрдү да, уят жериңерди да сактай турган. Эгер дагы күчүңөр жетпесе, бүгүнкү күндө шарт жок болсо, анда орозону бекем кармагыла. Орозо адамдын жаман кыялдан, жаман жака баргандан токтото турган, нафс кумарды сындыра турган" деп айтканда. Азыр криптовалюта деген чыгып, акча тапса болот деп атышат. Ошол адалбы? Жок, криптовалютага тургандар аз кырылбаңыздар. Бүгүнкү күндө аалымдардын фатвасы булга уруксат эмес. Бүгүнкү күндө өткөндө дагы айтканбыз, өзү шариятыбызда акча же буюм болуш керек. Бул криптовалюта акча дагы эмес, буюм дагы эмес. Макулу товар или деньги. Андай эмес бул. Бул жөн эле азыр карап тур, субханаллах, өтө чоң бир ушундай адамдарды бир маңкуртка турган бир саясат кетип атат. Адамдарды алдап бир ушундай кылып, бир кагыштырып, жок кылып, ушундай бир күндө ушундай бир инфляция, банкротка турган бир кетип атат дейм да. Эми Алла билет мунун баардыгын. Бир анча-мынча акылдуулар менен ушундай көзү бир армандары менен, кичине көрөгөчтөрү менен кеңешип, сүйлөшүп калсаң ушундай маалым болот да. Баардыгы миллионер боло бересиң, бирок компьютерде миллионерсиң да. Атыякта миллионерсиң, счеттордо, мынанча акча бар. Жок, саарлап жок, эчтеке жок, карасаң чөнтөктө, Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө мен силерге кичине азмас немен айтайын, көп адамдар алтын менен күмүшкө акчасын сарптап атат азыр. Себеп дегенде мына баардык кагаз деле бул алтын менен күмүштү Алла Таала жараткан, качан жараткан, ошодон бери баалуу да булар. Ошодон бери баалуу. Өзү бүткүл дүйнөлүк дагы мына акча валютанын саясаты аркасында алтын болуш керек. Буну көпчүлүк түшүнөт, жакшы эле түшүнөт. Аркасында мисалы канча доллар чыгарасыңбы, сом чыгарасыңбы, теңгеби, балакетпи, эмне чыгарсаң дагы ошонун аркасында ошого жараша запас өзүнүн алтыны болот. Жөнөкөй эле кагаз менен маселе чечилбейт турганда. Бирок аларды эми көп немелерге биз эми андай эле саясатка аралаша бербейбиз го. Бирок баарыбыз акылыбызга билинип эле турат. Көптөгөн чоң мамлекеттер аркасында эчтекеси жок эле, каалагандай эле маңкурт кылып сарптап. Ошон үчүн иншалла мына жерде кыскасы криптовалюта боюнча этияттанганыңыздар жакшыраак. Эми ары өзүңүздүн ыктыярыңыз таксыр. Баланын чоң атасы, кыздын тайенеси бир тууган болсо, баланын чоң атасы, кыздын тайенеси бир тууган болсо, үйлөнсө болобу? Мындайча айтканда, карындашын кызынын кызы. Болот. Өтө эле узак турбайбы бул? Шариятыбызда бир тууган. Ага ини, эже сиңди, жосо агасы карындашы, макулу? Балдарын жосо эки бөлө бири-бирине турмушка чыгарса боло берет. Шарият буга арам кылган эмес. Булар узагыраак. Акыйкада Курандагы окулабы же канча убакта окуу керек? Акыйкада эми Куранды окуп, аны тафсир кылып, дайыма эле окуп жүргөнүбүз жакшы. Которуп берип, түшүндүрүп берип, Алла Тааланын кайрылуусун, Алла субханала ва тааlanын өкүм буйруктарын айтып берсек жакшы да. Сөгүнгөн тууралуу айтып коюңчу. Сөгүнгөн хадис китептерде Куранда жазылганбы? Кече бирөө Куранда айтылган деди дейт. Kur'an'da da var. Biro Kur'an'da Allah Subhanahu wa Taala aytkan, siler butparastardın sölököttörü butparastardın buttарын sökpөгүлө degende. La tasubullazina yad'una min dunillah. Siler sökpөгүлө. Allah Taalаны таштап Алладан башкага сыйынган ошолунуз буттарын sökpөгүлө дейт. Не болот? Фаясуббуллаха адван бигайри илм. Караңыз, жыйынтыгында ал силердин кудайыңарды сөгөт. Алланы сөгөт дейт.
Демек, сен өзүңдүн жаратуучуң Алла Таалага сөгүш алып берип атканыңа себеп сен болуп атасың да. Сен тигиникин сөктүң да. Алла жөн турдубу? Сеникин сөк. Эми Алла Таалага сөгүш алып бергенге себепчи болбоңуз да. Ошон үчүн пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтып койду, силер ал сөлөкөт, бут парас, от парас, алардын кудайчаларын сөкпөгүлөр. Бул бир. Хадисте келет, албетте хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, чоң күнөөлөрдүн дагы эң жаманы кимде ким ата энесин сөксө. Сахабалар таң калды. Ата энесин сөккөн дагы адам болобу? Бизде аз таң калыш жок го? Болобу дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай жооп берди. Кимде ким бирөөнүн ата энесин сөксө, ал дагы жыйынтыгында бунун ата энесин сөгөт. Демек, өзүнүн ата энесине сөгүш алып берген сиз өзүңүз болдуңуз да. Ушул чоң күнөөлөрдүн эң жаманы деди. Чоң күнөөлөрдүн эң жаманы. Bundan сабак чыгып атат туугандар. Биз бирөөнүн ата энесин сөкпөйлү. Акыркы учурларда көңүл бурбай, кээ бирлер өзгөчө мына жаштар кандай десем, маани бербей эле сөгө берет да. Тамашачын деп коюп сөгө берет. Связка слов. Сөзгө кошмо кылып эле сөккөндү үйрөнүп алган. Болбойт бул. Бул болбойт. Бирөөнүн атасын сөгүп атасың. Бирөөнүн энесин сөгүп атасың. Сен кандай акың бар сөккөнгө? Болбоду дегенде акылга сыга турган, эгерде жамандык кылып койсо, өзүн тилдесек болот да. Буну атасын тимеле кой. Атасы тирүүбү же өтүп кеткенби? Эмне кыласың аны? Атасын көргөн эмес болсоң, апасын көргөн эмес болсоң, эмне кыласың аны сөгүп? Энең мындай, атаң мындай. Бул экөө тең арам. Ата энесин сөгүү арам. Өзүнүкүгө совсем эле арам болду. Башка бирөөлөрдүн ата энесин сөгүү дагы арам. Тил зикир кылбагандан кийин ушундай болуп калат экен да. Тилди бейиштин амалына алек кылбасаң, дозоктун амалына шайтан алек кылып коет экен да. Сөгүп жүрө бер. Ар бир сөккөн сайын жүрөгүңө печать басыла берет. Капкараңгы. Бул караңгы жүрөктөн жаш чыкпайт. Мындай караңгы жүрөктү тазалай турган от эле бар. Бул менен бул ахиретке өлүмдү эстеп даярданып, өзүн дагы бузуп атат, башканы дагы бузуп атат, өзүн дагы кыжалат, башкалар да капа кылып, бирөөнүн жүрөгүн ренжитип не аласың? Ошон үчүн туугандар, баарыбызга сураныч, биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз, мусулманбыз, мусулман сөкпөйт. Болду. Башка мен урушум мүмкүн, сен эмне акмакчылык кылып атасың? Сен вообще акылың жок экен. Мисалы мындай сөздөр болушу мүмкүн. Жана башка Кудай сактасын, ушундай жаман болуп кетсе, эшек-пешек деп беришет. Бирок энеси причем бул жерде? Эне эмне үчүн? Эне ыйык. Айланайын, эне деген ыйык. Ошонун күнөөсүн баардыгын көтөрө аласың, көтөрө албайсың. Бир адамдын сөзүн башка бирөөгө айтып күлдүрүп, көңүлүн көтөрсө, атын айтпай, бир адам деп айтса, гыйбатка киреби? Кирбейт. Атын айтпасаңыз, гыйбатка кирбейт. Бисмилlah. Бала төрөлгөндө канча күндөн кийин азан айтылат жана азан кантип айтылат, анын акыйкасы качан кылсак болот, 7-чи күнүбү же 14 же 21-чи күнү дешет. Ушул күндөрү өткөзүш керекпи? Андан башка күндөр өткөрсө болбой калабы? Акыйкада туугандар, азан айтылганда оң кулагына азан айтылат. Ошо азанда хайяла сола, хайяла сола, хайяла фалах бар го. Андан кийин ас-салату хойрун минан наум кошо айтылат. Багымдаттын азаны бар го. Ошол. Коматка келгенде комат сола деп айтып кое сал. Бул бир. Качан айтыш керек эле? Эң алгач мүмкүн болушунча, даже алымдарыбыз жазган, эненин сүтүнөн да мурда айтылсын дейт. Себеп деген эненин сүтү бул денеге азыгы болсо, азан рухтун азыгы. Ошон үчүн рухтун азыгы, рух, акыйкат, рух түбөлүктүү болгондон кийин аны алдына коюш керек дейт да. Ал эми акыйка боюнча туугандар, акыйка ал өзү 7-чи күнү сүннөт. Уул бала боло турган болсо 2 кой, бул да мүмкүнчүлүккө жараша. Болбосо карыз алып, музда кой, сойгондун кереги жок. Мүмкүнчүлүк болсо, кыз бала болсо 1. 7-чи күнү сүннөт, 7-чи күнү болбой калса калган күндөрү мустахап. 1 жылдан кийин сойсоңуз да мустахап болот.
Сүннөттү эмес, мустахабтын соогун ала бересиз. Албетте алымдар эми айтат, 7-чи күнү болбой калса болбот дегенде 14 же 21 кылганыңыз да кичине түзүгүрөөк мустахаб окшойт да. Биз орозо күнү түштөн кийин уктап тургандан кийин оозубуздан тиш карап калыптыр. Анан тамакка кетип калды бир аз. Мен түкүрүп салдым. Ошого шилекей тамакка бир аз кайтып кетсе ооз ачылабы? Шилекей бөлөк, кан бөлөк. Аралаштырбаңыз. Эгерде шилекей болсо жута берсе ооз ачылбайт. Эгерде азыркында тиш канды даамын сразу эле билебиз да. Туурабы? Ошону жутсаңыз ачылат. Кандын даамын билесиз, ошону жутсаңыз, даамдап калып туруп жутсаңыз, анда ачылып калат. Шилекейди жутсаңыз ачылбайт. Албетте, шилекейди топтоп анан жутсаңыз, фукаха алымдар айткан макру деген ошолчу. Бирок ошондо дагы ачылбайт. Такшы? Өзүм намаз окуймун, топурак жесе эчтеке болбойбу, даарат бузулбайбы дейт. Жо, топурак жесе болбойт го, бирок даарат бузулбайт. Топурак жесе даарат бузулбайт. Бирок топурак жесе болбойт. Стюардесса болуп иштегендер кантип намаз окуйт? Алар бир мамлекеттен экинчиге барганда сааттары алмашып турат. Мисалы Кыргызстанда шам убагы болуп, анан башка мамлекетте барса дагы шам болуп калсачы. Болду, Кыргызстанда шамды окутубу, башка жакка барса шамды окубайт. Бирле жолу окулат, шам бирле жолу окулат, асыр бир, ар бир намаз бирден эле окулат. Албетте окуй элек болчу бул жерде, тияка барганда, эгерде ошол жерде ошол мамлекеттин убактысы менен окуйт. Чүктү? Кайсы мамлекетке учуп барса, ошол мамлекеттин убактысы менен окуйт. Менин келинчегим экөөбүз 6 жыл жашадык. Баары жетиштүү, баары жакшы болчу. Бир уул, бир кыздуу болгонбуз. Анан ортодо дос кызы Москвада иштейт. Ошол жака кетип калыптыр. Мен жумушта жүрсөм. Талак берип үйлөнсөм болобу? Келинчегим келбейм деп жатат. Алиязубилла. Бир уул, бир кыз болсо, буну таштап кетип калса. Дос кызы чакырып, мына дос. Арам достордон сактаныш керек. Бир таква досту кармаңыз, 1000 арам досу таштаңыз. Ал арам дос сиздин дүнүйөңүздү да бузат, ахиретиңизди да бузат. Эртеге өкүнөс кеч болот. Кур'анда Алла Таала айтат, ал-ахилла деген достор деген сөз. Ал-ахилла яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Достор эртеге кыямат күнү бири-бирине душмандар. Бул жерде досум. Кыямат күнү бири-бирине душмандар. Бири-бирин сата турган, бири-бирин дозокко түртө турган. Ана ошондо эч кандай дос жок. Бир гана иллал муттақин. Бул Алланын сөзү. Bu perişte insan, cin, peygamber insanın sözü emez bu. Allah'ın sözü. Allah aytат. İllal muttaqin. Allah'dan korkup günödөн saklangan. Uşlar gana çınıgı dost boluşu mümkün. Başkalar jönüne sayasat bu, akça o, biyilik, baylık bu. Al dost emez al. Özün aldap, uturumluk yaşadı özünün paydası için hareket kılıp atkanda. Açık ele. Ançamçasına katı tiyse. Anan görök inşallah. Gelinizler, biz imandı dost boloyla. Adam gerçekten çınıgı Müslüman. Kudaydan korkan şu. Biribirimizi günölörden toktatoylu. Biribirimizin jakşılığımızı ıra göröylü. Tilibиз менен dozum деп koyup, жүрөгүңдө күйүп атсаң, uşu dost bu. Bu munafık деп koyup bu. Maşine aldı, üy aldı, içinden kүйүп atar. Жоосо баласы жакшы эмеге окуду, жакшы ийгиликке жетти. Калып эле сыртынан эле кучакташып досум деп. Жок. Бул жылан да. Мына эмне болду теминеке? Ошо ортодо дос кызы Москвада иштейт экен. Москвада келен, эмне кылып жүрөсүң аякта? Идиш аяк жууп тияк. Кел бул жак жыргал булда dediler. Шайтандын чакырыгы. Бул шайтандык бул. Анлык шайтандык. Бул дозоктук, дажжалдык турганда. Бир бала бир кызын таштап, күйөөсүн таштап, кандай бул? Кичинесинен ошон үчүн иманды, үй бүлөнүн, тәлим, тарбия сабагын берели. Бул дагы чекеси суроо берип калганы бир чекеси эле болуп атса керек. Биз баарыбыз ушуга ойлонойлу.
бул сабак жөн эле сабак айтып койду, уктук, болуптур, кеттик. Жок. Биз ар бирибиздин аркабызда эл бар, киши бар, туугандар бар, достор бар, куда сүйөк бар, кошуналар бар, классташ, курсташ жана башка немелер бар. Биз айтайлы, дейли. Бир гана молдонун мойнунда эмес. Бир гана бир алым же даватчы же карынын молдунда, имамдын молдасынын мойнунда эмес. Баарыбыздын мойнубузда. Жана өкүнүчтүү да, эмне кылайын, эми ажырашам, эки балам эмне болот, тиги каякта болот, ана ахиретте. Инсаф товфик берсин. Дуа кылып, истигфар дуа кылып, эптеп чакырганга аракет кылың. Алып келгенге, кандай болсо дагы. Иманды жашаганга ата-энеси бардыр бул жерде. Кандайдыр айтып деп. Мен медицина тармагына ишке кирейин деп аттым эле. Ал жакта бүт эле аялдар экен. Ошолор менен аралашып иштегенге туура келип атат. Кээде намаздар калып кетип атат. Эмне кылсам болот? Кудай кааласа азыр өнүгүп калды. Эркектер деле медиктер көп, врачтар көп, аялдар деле врачтар көп. Толтура. Ошон үчүн иншалла мүмкүн болушунча эркектерди эле караңыз, эркектер менен иштеңиз. Азыр бүгүн эле ошо 7-чи каналда да бир ушундай суроо болду эле. Асылар бул үй бүлөлүк маселедечи жакшылык алып барбайт, ачыгын айтып коеюн. Жакшылык алып барбайт. Кудайдан коркпогондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 кыл мурда эле айтып койгон, бир эркек менен бир аял жоочу намахрамдар болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген. Аны канча үй бүлө өздөрү айтат, эки балабыз бар эле дейт. Үй бүлө бузулуп атпайбы? Үй бүлө бузулуп атпайбы? Мейли Швейцарияда иштейби, аялдар менен чогуу иштей берсин. Жоочун эркек намахрам эркектер менен болбойт. Бизге жагабы, жакпайбы, сизге жагабы, жакпайбы, бул шариятыбыздын талабы. Шариятыбыз тазалыкка чакырган, алдын ала караган. Мына ошо кичине азыр иштеп акча табабыз деп, эми эки бала ортодо калды, ажырашып кетти. Ажырашат анан эмне болот? Тигини эсемесин таап алыптыр, буну эсемесин, ушуга кантип болсун эми. Анан чогуу иштегиле, мына. Шарият дагы айта берет, молдолор ушинте берет, молдолор ушинте берет, молдолор жакшы жагын айтат. Өзү кылабы, кылбайбы, сизге кызыктырбасын. Сизге эмнени айтып атат, ошону караңыз. Унdur ila ma qal. Wala tandur ila man qal. Ким айтып атканын карабаңыз. Эмнени айтып атат, ошону караңыз. Сиз ким айтып, мен айтып атам, сиз мени карабаңыз. Эмне сөздү айтып атам, ошону караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканын карайлы. Чогуу иштеңиз айланып кетейин. Акча таппаңыз деген жери жок. Чогуу иштегиле. Чогуу иштегиле. Жолбосо өзү негизи аялды жакшы коюп, үйдүн куту кылып, ордосу кылып, сиз өзүңүз иштеп таап, багып, ошого каниет кылып, шүгүр кылып жашаш керек эле өзү. Эгерде таптакыр болбой атса, мен анда чогуу. Бирок эркек башка аялдар менен иштейт. Аял башка эркектер менен иштейт. Кичине мындай. Чын намыздуулук, эркекче мындай айтыңыздарчы, мына кандай. Кичине жүрөгүндө кайрат, кичине жүрөгүндө кызганыч, кичине бир намыс болгон. Мен билбейм буга эме кылбаса керек да. Бундайга мага баары деген безразличныйлар болот го да. Кечирип коесам да. Даюс деп коет аны бизде. Шариятта даюс деп коет. Ага чатакабы. Сиңдимди кайненеси сабайт. Ажырашкыла, баламды үйлөйм башка кызга дейт. 3 перзенттери бар. Бирок сиңдим 23 жашта. Эмне кылса болот? Сотко берсекпи, же эмне кылсак? Аябай тажадык. Эми кайненеси сабаганга акысы жок dey. Кайны сабаганга акысы бар. Эч кимдин акысы жок сабаганга. Бир гана күйөөсүнө акысы бар. Урганга. Сабаганга эмес, сабаган бөлөк, урган бөлөк. Бирок урган деген кандай? Бетине эмес. Каерге? Я. Башка. Фалтырына. Не менен урганга? Бармак. Баланы муштумбу силерге? Эркектер угуп алгыла. Бармак менен эле китептерде жазылган бармак менен урганга уруксат. Муштум менен, шапалак менен, стакан менен арам. Каерге барсаң бара бер, любой жерге айта бер. Кайсы дамыла мындай деди, мындай деди. Бул маселе боюнча любой дамыла чакырсаң ам турабыз. Башкасын айта албасак да. Жок, болбойт аксырлар, серьезно. Бул жакшы эмес бул. Ой, кантиппи? Өзүңдүн аялың болсо, сенин машалла абириңди жаап атса, иманыңды сактап атса, төшөгүңдү салып берип атса,
Кыжалат болуп кетсең, кыжалатың бөлүшүп атса, кыжалат кайгыңы жоюп атса, сенин перзенттериңи төрөп берип, чоң ойтуп атса, урпагыңы улантып атса, мындай болбойт де. Тем более бул жака айнене чыга калып, ничего себе. Эч кимдин акысы жок, даже күйөөсүнө Алла Таала берген мен. Ушуну карагын, тияк бияк деп. Bunun bardығы пайғамбарыбыздың нурлуу амалдары үйде жоқтығының себебінен. Дагы айтам, башка эчтеке эмес. Үйүбүздө бар нерсе бар бизде. Тамак аш бар, мөмө жемиш бар. Азыр кайсы үйдө жок дейсиң? Бирөө да ачкан эмес. Баарыбыз бар. Бар нерсебиз бар. Төшөгүбүз жылуу, бар нерсе бар. Бир нерсе жок. Айнанай, бир нерсе жок. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары жок. Үйгө алып келейли. Алып келейли. Ал үй кан сарайы болобу, же болбосо ала ачык болобу, айырмасы жок. Алла Таала ошону нурлайт. Ал жерден шайтан качат. Шайтан качкандан кийин акылыбыз нормально эле иштеп калат. Айван болбой калабыз да. Шайтан келгенде шайтандайбыз да. Анан тополоң чыгат бардыгы. Я Алла, эми сотко 3 бала, я Алла. Сотко барбай эле чечиш керек. Кереги жок. Сотторду да кыйнап, алар дагы жалат кылып. Намаз окуп жатканда жай намазга мурундан суу тамчылап кетсе, даарат бузулбайбы? Бузулбайт. Суу тамчылап кетсе бузулбайт. Сууга кир чайкаганга эмне дейсиз? Кандай күнөө дейт? Кандай сууга? Сууга чайкайбыз да кирди. Агын суу болсо болбойт тугандар. Арыкта кийин суу иче турган жакта болбойт. Abi daryanın çekesinde olsa bolu öğret. Daryanın çetinde olsa çaykası, kir çaykası bolu. Göl misali, kir çaykay turgan bolup kalsa bolu öğret. Çoğun. Arık kanallarga, keyin jakta tiyakta son alarga bolboyt. Kirdin susun tökkön da bolboyt. Çaykagan da bolboyt. Kaza namazda kандай okuş gerek malumat berip koyuңуздарчы. Kaza namazda esептеңиз birinci, бүгүнкү күндөн баштап тетрат ачып коюңуз. Ар бир намазды окутканда жаза бересиз, 3 маалда окуйсуз. Çak düştü, gün batып атканда, gün чыгып атканда. Boyunda var kelinlerge kеңешиңиz. Кандай амалдарды көбүрөөк кылыш керек? Көбүрөөк тооба кылсын. Көбүрөөк тооба. Зикир дуаны көбүрөөк кылсын. Эч кыжалат болуп, дүйнөнү көп ойлонбосун. 5 убак намазын каза кылбасын. Садака берип турсун, Садака көп проблеманы чечет тугандар. Өтө көп проблеманы чечет. Дүйнөнүкү эмес, ахиреттикин да чечет. Садака берип турсун. Ясин шарифти окуганды билсе, Ясинди окусун. Болбосо Фатиханы 7 жолу көп окусун. Москвада кыргыз балдар лотереяга машина жана телевизор коюп, 1000 рубльдан билет сатып жатышат. Түшкөн акчадан муктаждарга жардам беребиз деп. Ушул акча адалбы же арамбы? Конкретно арам. Мындай туганда. Мага да ушундай сөз болгондо, бирөөлөрдөн байлардан акча алам дейт. Мен атын айтпай эле коеюн. Байлардан акча алам дейт. Эми коркутуп неме алам дейт. Канча деген бечаралар бар дейт. Ошолорго бербейт дейт. Ошолорго гана мен берем дейт. Мага сооп жазлап ал, дамла дейт. 2 эсе күнөө жазылат дедим го. Анын шайтан ушундай алдап койгондо, будан алып буга жардам берип атам деп. Будан алганга акың жок, бербейби? Кыямат күнү бул жооп берет. Бирок сени будан мажбур алып, буну коркутуп алып, буда тартып алып, буну жулуп алып, шарият уруксат берген эмес го. Уруксат берген эмес. Биринчи башында элесең жол ачылбаса, анан бул жана каяктан жол ачылсын сага? Ошон үчүн алдалдан таап, адалдан жардам бер. Аларды мен багып атам деме. Алла Таала рызкысын берет, Алла бар ал. Кыбыр эткен жандыктын баарына рызкысын Алла Таала берет. Бирөөнүкүн алган болбойт таксы. Урдап алабы, калпайтып алабы, алдап алабы, жулуп алабы, тартып алабы, көңүлүн оорутуп алабы, ушунун баардыгын пайгамбарыбыз арам кылып салган болду. Мен 2 балам бар. Жолдошум менен урушуп кеттик эле. Өз жообуң өзүндө деп койду. Жооп түшөбү, түшпөйт. Эгерде сиз эле мен бүттү деп койсоңуз, ыктыярды берди да колуңузга. Макулбу? Ошол учурда болду деп сен өзүң ыктыярың өзүң колуңда деп кое турган болсо, именно талак маселеси сөз кетип атып, ал өзүнүн ыктыяры менен ошол учурда талагымды алдым дей турган болсо, анда иш жатак.
Жоқ деді, ештеңе емес, түшпейді. Каза намаздарды күн чыгып келе жатканда, чак түштө, күн батып баратканда окуса болбойт. Асыр намазы кээде кечигип калганда, күн батып баратканда болот. Ошондо асыр окусак болот да, менин жолдошум окубай коет. Окуй бер десем болбойт, окуса болбойт деп ушул суроого жооп берип коесузбу? Ошол күндүн намазы бар го, асыр. Күн батканда, батып атканда да окуса болот. Макулбу? Мынау күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда болбойт дегени бардык намаздарга ошол күндүн асырынан башка. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө асырга үлгүрбөй калды дагы окуп атканда, эми күн жарымы батып, жарымы бат элек. Ошол убакта окуса болот. Же бир рекет окуганда күн батып кетти. Экинчи рекетин окуса. Бул каза деп окулбайт, ада деп окулунат. Эки рекет окугандан кийин, же бир рекет окуткандан кийин күн батып кетти. Күн батып кетти, убакыт өтүп кетти. Азыркы заман эмеди убагында минутасы менен го тың деди. Бирок окуй берет аяначы. Ал каза болбойт, ада деп коет. Убагында аткарылды, эми макруу болгон ал турган эле кеп, бирок ал каза эмес. Окуш керек. Ошондой учурларда окуш керек, бир сөз менен айтканда. Келинчегим мени укпай калды. Ажырашып кетсемби, же эмне кылсам кеңеш бериңизчи. Биринчи Аллахны уккылайык. Bir subhanallah баарыбызга өтө бир жакшы бир насаат бар да. Шейх Сади деген болгон. Бул токойдон арыстан минип келатыптыр да. Бул жомок эмес. Арыстан бар го. Оюнчук эмес, чын эле арыстан дейт да. Ошону минип түшүп келатканда, эки кулагынан оң жакка тартып коет, сол жакка тартып коет. Эшек минип алгандай. Көрүп Шейх Сади, сен арыстан минип алгансыңбы? Деп таң калып суроо берсе, Шейх Сади айтат экен. Сен таң калып, сен Аллага баш ийгенден жүз үйүрбөгүн, махлук сага баш ийгенден жүз үйүрбөйт деген экен. Бүгүн биз аял, бала чакабыз бизди укпай калды. Туура. Анткени биз Алланы укпай калдык. Көп эле башканы эле күнөөлөй бербейли да. Башканы күнөөлөш, башканы осуждать этип неме кылыш, сын айтыш өтө жеңил да. Өзүбүзгө келсе эле биз апа-апакайбыз. О, белый, пушистый. Кете берген. Тап-таза. Башка бирөө ушундай бизге бир желмогуз, бөкөчө ушундай көрүнөт да, андай эмес да. Биз өзүбүздү да кичине карайлы. Мен укпай калды, мен укпай калды. Суроо берсең, сен Алланын өзүң канча угуп атасың? Канча угуп атасың? Кулагы менингит оорусунан укпай калган жашында үйлөндү. Көп өтпөй жаш балдарга көчөдөн үйдөгүлөрдү өзүнчө эле уруп баштады. Жин кирди дешти. Азыр ооруканада, акыл эси ооруган. Ошону кандай кылып окутубуз? Кандай кантип жинин чыгарышыбыз керек? Окуткула, молдокелерге алып барып окуткула. Себеп дегенде бул жерде врачтар анализ кылып сизге эч нерсе айтып бере албайт. Нормальный чыгып атат эле деп коет, болду. Бул эми ошо жин оорусу менен же ушундай оорулар менен ооругандарды барып сөзсүз буну окутуусуз башка жолу жок бунун. Көп учурда адамгерчилигиңди туура эмес кабыл алып, чектен чыгып кеткендер болот. Эмне кылуу керек? Адамгерчиликти улантуу керек. Адамгерчиликтен чыгып кетели биз да. Эми ал чыгып атса ага теңелип, ага теңелбеңиз. Анын деңгээлине түшпөңүз. Ал сиздин деңгээлиңизге чыгышсын. Адамгерчилик кылып атабы? Сиз өзүңүздү касиетиңизден тайбаңыз. Адамгерчилигиңизди бекем кармаңыз. Сиз ошон үчүн адамсыз. Ага теңелбеген үчүн адамсыз. Ага теңелсеңиз ошонун ордунда болуп калбайсызбы анда? Ал азыр кандай көрүп атасыз? Теңелсеңиз кудум ошондой болосуз. Мен кайненем, кайнатам менен турам 10 жылдан бери. Күйөөм 1,5 жылдан бери Россияда. 2 балам бар. Мен ооруп калсам, кайненем кет, балама кыз алып берем деди. Мен кетип калдым. Балдардын убалы мага тийбейби? Жолдошумда каалагандай жүрө бер деп койду. Жоопко эсептелбейби? Ооруганда ошентип таштап кетсе болобу? Балдардын убалы кимге тиет? Аялдарды кордогогула деп катуу эле айтып коюңузчу.
Maşallah. Allahu akbar. Айтып эле келатабыз баарына туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлө кургандын жолун айткан, үй бүлө сактагандын жолун айткан. Зулумдук кылбагыла деп. Бул жерге эмне деп кайсы бирин айтабыз? Бала булардыкы дайым ушу Россия 1,5 жылдан бери аялын ала кетсин. Жосы экөө бул жерде болсун. Чогуу болгон жакшы. Эгерде ушунчалык зарыл иш болуп калса, командировка жана башка 4 ай, 5, максимум 6 ай. Андан ашыкча болбойт. Эркекке дагы болбойт, аялга дагы болбойт, таксы. Экөөнө тең болбойт бул. Ошон үчүн иншалла бу жерден эмне дейбиз, дуа кылып, сабыр кылсын башка. Азан айтылып жатканда ажатканага кирсе болбойт деген туурабы дейт. Эгерде кысталып калса кире бересиз. Азан айтып бүткөнгөнгө чейин дагы бир нерсе окуп аласың. Күтүп отура берем деп. Эгерде жөн учур болсо, мейли. Анда иншалла азандын урматына азанды окуп анан кириңиз. Азандын урматына. Дейби ушундай. Азан айтылганда окуп. Эгерде кысталыш болуп калса, зарыл болуп калса, инсандын кажет. Болбойт экенде сыртта тура бербейт. Кээ бир азанчылар бар. 5 мүнөт жөнөсөт, үйгө барып чай ичип келсеңиз деле эми бүтөйүн деп. Андай болсо. Сол кол менен тамак жегенге болбойт. Бирок мен оң колум ооруп чыканагым бүгүлбөй калган. Сол кол менен ооруп чыдабай калганда тамак жейм. Кандай болот? Жок, боло берет. Сиздики азыр мына үзүр болуп атпайбы? Бул эми оң колу ооруп атса, чыканагы ийилбесе, буга боло берет. Сол кол менен жей берет туугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салганы, оң кол менен жегенге мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы оң кол менен жебеген шайтандын жегени. Ошон үчүн буга тыюу салынган буга. Ошон үчүн кээ бир сологойлор бар. Баардык нерсе сол кол менен кылат. Бирок оң колу деле оозуна жетет да. Мындай. Алып мисалы жетет. Болду, оозуна жетсе эле болду. Көнүп калган болсо дагы, берким эле ручка жана башка бир мык какмай жана башка сол кол менен кыла берсин, тамак бышырганда сол кол менен жасай берсин, эч нерсе болбойт. Бул жерде жеген маселесинде пайгамбарыбыз айткан оң кол. Турмушка чыкканыма 1 жыл болду. Жигитим бар болчу. Аны дагы деле унута албайм. Эмне кылсам болот? Ортодо бир кызыбыз бар, бирок күйөөмдү жакшы көрөм. Андык шайтандык деп ушуну айтат да. Арамдык деп ушуну айтат да. Нах дозоктуктун амалы да. Күйөөсү бар, сүйлөшкөн баласын уnuта албайт. Астагфирулла, тооба кылыңыз, истигфар кылыңыз, Алладан коркуңуз, өлүк жууңуз. Аялдар эми барып кабыр казбайт го, бирок аял өлгөндө ушундай келиндер өлүк жуусун, коркпой барып жуусун. Өлүк жууш керек. Өлүк жууган ол мына биз 2 саат, 3 саат, 1 саат баянданы 1 мүнөттүк сабагы жетиштүү да. Өлүк жууш керек. Инвалидтер үйүнө барсын. Бечаралардын, жетимдердин башын сылаш керек. Ошондо анан кийин мына жүрөктө күнөөгө кызыгуу бар го, ошо сынат. Ошо талкаланат. Болбосо оңой менен талкалаш кыйын. Тооба кылып, күн сайын ыйлап, көздөн жаш чыкмайынча мынандай арам ойлор кетпейт, билип коюң. Көздүн жашы менен кетет бул. Эркектерге кабыр казыш керек. Кабырын туугандар, таныш-баныш. Тааныбасаңыз деле, байтикке барсаңыз күн сайын казылат. Ошол жерде бар. Барып жосо мына ал неме бар, жогору жактагы көрүстөндөр бар. Көр казгандары бар. Аларга акча казат, сиз бесплатный казган бар. Барып туруп казышың ошол жерде. Көргө кирип, ичи кандай экен деп. Болбосо күнөөгө болгон умтулуу бул өтө жаман нерсе тасыр. Мындан караганда. Арак ичкенди кантип калтырсак болот? 2 жыл жакшы намаз окуп, азыр кээде ичип калат дейт. Мында мечиттерге, сабактарга барыш керек. Даватка чыгып туруш керек. Алымдардын сабактарына барып турсун. Буга да бир мээнет керек да. Чөйрөнү өзгөртүш керек. Кайнене келин сен оокат кылышың керек, кыласың, эмнеге кылбайсың деп айтканга милдеттүү. Кыла берсин деп, кылсын десе кыл деп кой. Оокат и так эле кыласыңар да үйдө, тамак жейсиңер. Келиндер деле ушу болбогон сөздү кармап алат да. Болбогон сөздү кармап алат. Кайненем айтты деп сүйүнбөйсүң го. Машалла деп.
Буйрукту аткарганга сүйүнүш керек. Эгерде жүрөктөн жакшы көрсөңүзчү, буйругун күтөсүң да. Айтса экен деп турасың. Сахабалар пайгамбарыбызды айтса экен дейт. Бир нерсе кылайын депчи. Сен да кимди жакшы көрсөңчү, ошодон күтөсүң. Мага бир тапшырма берсе экен депчи. Ошо тапшырмасын аткарайын деп. Эгерде келиндер кайненелерин жакшы көргөндө буйругун күтүшөт эле. Кайненем айтты деп, машалла, мен үчүн чоң шарап, сыймык, ушуну аткарып коеюн деп. Айттырбай эле жашаш керек эле өзүчү. Ага жеткирбей эле. Ага да пампарасы жетпесе айтып койду дейм, айтса кайра сүйүнбөйбү дагы. Мен намаз окуйм, ашказаным ооруйт, язва бар дейт. Прополисти таза спиртке ачытып ичип жатам, эмне болот? Прополисти. Жөн эле ичсе болбойбу? Спирт эми баары спирт да бул. Алкоголь да. Кандай болбосун, эми мына арам нерселерде өзү шифа жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, арам нерсе шифа жок. Албетте, bundan башка дарыны таптакыр таппай калса, ушуга эле такалып калса, профессионал врачтар айтса, ушу менен гана болушу мүмкүн десе, шарият ошондо гана уруксат берет. Өлчөмүндө гана, белгилүү өлчөмүндө. Кыстан хинди, мынакей. Таксылар айтат, кыстан хинди ичсин жакшы болот буюрса дейт. Бисмилlah. Курандын кыргызчасын YouTube'дан угамын. Даратсыз уга берсе болобу? Бала эмизем, сүт да кийимге агып кетет кээде. Уга бериңиз. Себеп дегенде алхамдулилlah, бирок мына билиңиздер туугандар. Бизде намаз, азан, хутба арабча гана болот. Жакшы түшүнүп алыш керек буну. Азан Америкада да ушул азан. Фиджиде, Японияда да ушул азан. Африкада да ушул азан. Ушу намаз, ушу хутба. Акыркы күндөрү эми хутбага ар ким өзүнүн тилин кошуп неме кыла берди. Бирок Ханафи мазхабта бул жакшы эмес, ачыгын айтып коет. Башка тилге неме кылган макруh деп. Эгер элге түшүндүрө турган нерсе болсо, элге түшүндүрө берели, мейли. Ага чейиндер түшүндүрө бериңиз. Хутбага эмне кыласың? Түшүндүрө бериңиз ага чейиндер элдерге. Баяндамалар бар. Бемарам. Хутбанын максаты тазкир эмес, зикр. Экөөнүн айырмасы бар. Зикр эстөө, тазкир элге насаат айтуу. Хутбанын мааниси ал эмес. Ошон үчүн Абу Бакыр Сыдык разыяллаху анху бизден хутбада кандай? Хутбаны көп айтканды билбейт да, чыгып эле субханаллах, альхамдулилlah, Аллаху акбар. Болду. Хутба аткарылды. Хутба аткарылды. Ким ла илаха иллаллах, субханаллах, альхамдулилlah деп койсо, болду. Хутба аткарылды. Хутбаны окуш важип эле, аткарылды, болду. Аткарылды. Анын максаты зикр. Аллахнын зикри. Ошон үчүн учурларда менмин дегенде болгондо дагы туугандар хутбаны неме кылган. Бул маселе өтө назик маселе. Биз башка багытка уруп кетпейли да. Намаз дагы айтайын. Хутба, азан арабча калыш керек баары. Алла таалам барыбызга товфик берсин. Каратым. Багымдат намаз окуйм. Сабакка байланыштуу пешим, асыр, шам намаздарды каза болуп калат. Калып жатат. Куптан намазын окуп койсом болобу? Аракет кылыңыздар. Обед бар, асыр бар, иши көп деле убакыт өтпөйт таксылар. Шам намаздага чейин сабактар азыр жок болсо керек. Эртең менен сабак кечке чейин болот. Каза кылбай. Анан кээде каза болуп калса, аргасыз эми. Анда сөзсүз куптандан кийин казасын окуңуз. Мен намаз окуйм, күйөөмө ынсап тилейм. Көп ичет, кантсем болот. Туура эле кыласыз. Намаз окуп, иншалла, ынсап тилеп, дуа кылып, аларда да чок үйдө ыйман сабагын, таалимди баштаңыздар. Өзүмдүн папам 2 класс окуп жатканымда, 2 класс окуп жатканымда 6 бир тууганмын баарыбызды таштап кеткен. Бизден кабар алган жок такыр. Суром, биз аны издепчи сүйлөшүп кабар алышыбыз керекпи дейт. Аллаху акбар. Эми ата да аракет кылыш керек окуса эме, чыгып калса издеп, чыгып калса өтө жакшы. Башкага үйлөнүп алдыбы же болбосо башка турмуш куруп кеттиби? Мен түшүмө мазар кире берет, эмне кылым керек? Жакшы амал кылыңыз. Тооба кылыңыз. Амалдардын жакшыларын көбүрөөк кылыш керек. Намаз окуңуз бекемирээк. Мен видео камера арендага берем. Бир адам келип мага
мончанчы күнү камера керек деп 1000 сом залог таштап кеткен. Кейін келіп эми керек эмес, акчаны кайра бер деди. Мен бербей койдум. Ошол туура элеби? Деген залогко берген акча кандай болот? Арбун деп коет муну. Кайтарып берип коюш керек го. Кайтарып берип коюш керек. Эгерде карап туруңуз. Ошол нерсе камерадан зыян тарта турган болсоңуз, алып калсаңыз болот. Мындай болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда, ошол саатта башка дагы заказ бар эле. Бунун 1000 сомун алдыңыз эле, башка заказга жок деп койдуңуз эле, анда 1000 сомду алсаңыз болот. Түшүнүктүбү? Аны сиз билесиз жана Алла билет. Эгерде жөн эле турган эле, анда кайтарып бериш керек. Мисалы бул бузула турган нерселерде. Бирөө анар же дарбыз алып келди, мен алам деп задаток таштап койду дагы. Анан 2-3 күн келбей калды. Анан кийин келип кайра акчасын мен албай калдым. Басы түшүп кетти же көтөрүлүп кетти билбейм. Албай. Жок, бул болбойт. Уже алып калсаңыз болот ошодончу. Ал үй, машина, кыймылсыз мүлк мыналар, буларга эч кандай зыянга учурабайсыз да сизчи. Камеранын өзүндө зыянга учурабайсыз. Камераңыз бир жерде сынып калган жок да. Единственный бир сөз бар, башка клиент бар эле. Ошону сиз жок деп кайтарып койгон болсоңуз, макулбу? Анда 1000 сомду алып калсаңыз болот. Эгерде андай эмеспи, анда кайтарып беришиңиз керек. Жакында уулу болдум, атын Али койсок болобу же Хазрет Али? Али эле коюңуз. Мен иш сапары менен Жаллабадка баргам. Насат медиадан кыбланы таап, 3-4 күн намаз окудум. Кийин билем, кыбла башка тарапта экен. Ошол намаздардын казасын окуп беремби? Жок, окуп бербейсиз. Бүттү. Тахарри деп коет буну бизде. Тахарри бул дагы өкүм. Бир жакта карап туруп билбесеңиз кыбланы карап, ойлонуп акыл чакылгап туруп ушул тарап болсо керек деп туруп окудуңуз. Окуп бүткөндөн кийин местный бирөө келди дагы, таксыр бул жакта эмес эле, бул жакта болчу деди. Рахмат, будан кийинкисинен бул жакта карап окуйсуз. Ассаламу алейкум деп коесуз, бүттү. Ошол убактысы болсо дагы, пешиндин убактысы бар болсо дагы кайталап кайра окубайт. Макулбу? Албетте бу Насаат медиа балдар бул жерде жүрөт, кичине кеңешип алыңыздар, бу кандай, буларды точно эле бериши эле го. Же бул сиз өзүңүздөн ката кетип калышы мүмкүн. Менин күйөөм ойнош күтүп жүрөт, кантип токтотом? Өлүмдү эстөө менен. Адамдын жүрөгүндөгү рахатын, лаззатын сындыра турган өлүмдү пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру мин зикри хазимил лаззат, яни ал-маут." Өлүмдү ушул нафсы калоо, кайышты, ушуну сындыра турган нерсени көп эстегиле, мындайча айтканда өлүмдү деген. Болбосо эми тияка бул жака барып жүргөн жакшы эмес да бул. Витр намазында 2-чи рекетте салам берип алса, 3-чү рекет эсине түшүп кетсе, туруп окуп кетсе болобу? Же кандай кылыш керек? Болот. 3-чү рекетте окуй элексиз да. 2 рекеттен салам бар эсиңизде болду? Болду. Турасыз дагы. 3-чү рекетте окуп, андан кийин 3-чү каадага отурганыңыздан кийин, абдуху ва расуладан кийин, ондого жака салам берип, 2 жаңылыш саждасын кылып коесуз. Кайрадан ат-тахият, салават, дуа, анан салам берип бүтөсүз. Толук болуп калат буюрса. Мен намаз окуйм, бирок күйөөм окубайт. Намазымда тилейм, бирок үйрөнө албай жатам. Аракет кыла бериш керек. Саламу алейкум дамла. Дамла умрага баралы дедик эле. Эсен дамла деген бар экен. Ошол кишини сунуштай аласызбы? Эсен дамла тааныйбыз, өтө опытный бала. Куда калса барсаңыздар болот. Азыр көп барып атат, Алла таала машаалла жолдорду ачып, Алла таалам баарына жеңил оңой кылсын. Алла кабыл кылсын. Кошунамдын өрүгүн тамырыдан менин огородумдан өсүп чыккан. Жесек болобу? Жок, ал өрүк кимдики өзү? Кошунаныкы болсо, тамыры өсүп чыгабы, бутагы салаңдап калганбы? Жесе болбойт. Аны уруксат берсе мейли. Болсо ал мүлк аныкы. Бул дагы урлукка кирип калат. Анын мүлкү даже бир чөбү болсо же гүлү болсо үзгөнгө акыбыз жок. Мөмө жемиш тиякта турсун. Мына ошо суроо келип атат да. Сиз айткан суроо келип атат да. Биянан өсүп кеткен да. Ал эл аныкы.
Анын тамы бер жака өсүп кетти да. Хозяин кошунаныкы. Мен эккен эмесмин, кошунам экен. Нашид музыка укса, ырдаса болобу? Кандай музыка укса болот? Кандай музыка ырдаса болот? Кененирээк айтып коюңузчу. Куран эле окубайсызбы дейм ошону. Мен эми кээде неме болот да, я. Эми мындай музыкальный инструменттерди коштогону жакшы эмес бирок. Муну ачык эле айтып коелу. Экинчиден мазмун Аллага жагымдуу болсун. Мазмун Аллага жагымдуу. Алла тууралуу мурда азыркы касида хан деп коет го, касида. Ошолордун баардыгы ырчылар болгон да. Эми кандай алар ыр менен Алла Тааланын мухаббатын, ыр менен ахирет бейиш тозоктун алдына алып келип койгон да. Ыр менен пайгамбарыбыздын мухаббатын, макулбу? Иманды, намазды, жана башка немелерди ыр менен, динди ыр менен түшүндүрүп койгондар да. Болот? Жашым 26-да. Мен ажырашканыма 4 жыл болду. Турмушка чыккым келет. Ооруп жатам. Бирок апам окууңду бүтүрсөң тиесин дейт. Бирок ден соолук чыдабай жатат. Эмне кылсам болот? Жокму, көп кармаган эле жакшы эмес. Кээ бир учурларда, кээ бир оорулар бар, турмушка чыкканда айыгат. Кээ бир ушундай оорулар бар, туугандар, ал үйлөнгөндө айыгат. Bunun керемети башкача. Анан коркуп өрбөш керек, кандай болот, кандай багам деп. Алла Таала айткан, чын ниетте таквалык менен үйлөнүңүз, бай кылам деген. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кажетиңер бүтүрөм деген. Вообще проблема жок. Үйлөнүү өзү барака. Үйлөнгөндөн кийин бараканы айтпак. Устаз, алгачкы пешим намазынын 4 рекетинин сүннөтүндө акыркы 2 рекетте зам сүрө кошуп окулабы? Да. Зам сүрө кошулуп окулат. Фарыз намазда гана 3-4 рекетинде зам сүрө кошулбайт. Башка бардык нафилдин канча рекет болсо, зам сүрө бардыгында важип. Бардыгында важип. Менде бир уй торпогу менен жүрөт. Чөп жем азыраак сатып ийсем болобу? Бул бир уй торпок кандай сиздикиби же башка бирөөнүкү жүрөбү? Эгерде башка бирөө сиздин жайлооңузда же корооңузда жүрсө ал болбойт. Өзүңүздүкү болсо аны өзүңүз чечесиз. Азыр чөп жем кымбаттап кетти деп сатып берип, башкага кичине айлантайын дейсизби? Эмне кыласыз? Аны өзүңүз караңыз. Намазда бир сүрөнү аятка бөлүп окуса болобу? Узунураак сүрө болсо жакшы. Кыскараак сүрө болсо болбойт. Мазмундагы өзгөрбөй турган болуш керек. Менин күйөөм күндө арак ичет. Не кылсам болот? 4 балам бар. Не үй бүлөнү бакпайт. Аллаху акбар. Бул арак. Ла илаха иллаллах. Бул мен кармашуу туугандар, азыр бүгүнкү күнү Алла Таалам Кыргызстанга даават берди. Эптеп ушу күйөөңөр ичкен, ушу арак ичкен күйөөңөрдү дааватка чыгарып берди. Үйдө отурса иче берет, тополоң чыгара берет. Бар нерсени жей берет. Арын эркегиндей болуп тура берет да. Кудай кааласа иншалла жакшы үмүт менен 3 күнгө бир барып келсин, 40 күнгө барып келсин. Бул жакта жакшы дуа кылып тургула. Алдагы дуа кылып турат, чөйрөсүнүн үзгүлө. Достору бар го, кошуналар бар го. Телефондо чыга коюп көчөдө тияк камок самок отуруп алып, ошо чөйрөдөн үзүш керек. Тияктан келгенден кийин ошо ойдон токтотуп койбош керек. Кээде жакшы болуп келет, бир канча ай. Анан баягы достор үстөмдүү болуп кетет. Себеби эмне? Бул дааватка чыгып, өзү даават берген жок да. Эгерде 40 күнгө чыгып, ошондо өзүнө окшогон арак ичкендерди, көчөдө жүргөндөрдү, тентигендердин бардыгына даават бергенде, үйүнө кайтып келгенде тегерегин бардыгын даават берип, алардын бардыгын арагын таштатып бермек да. Ал жөн эле угуучу болуп барып келди да. Кандайдыр деңгээлде пайда болду. Кандайдыр деңгээлде бир 40 күн арак ичпей, мээси сергип, жүрөгү рахаттанып калды. Аз болсо дагы даратты үйрөндү, намазды үйрөндү, кичине Курандан 1-2 аят, дуаларды үйрөндү. Пайда болду. Бирок негизги пайда бул тиякка барып келгенден кийин шайтан менен кармаша турган шайтан чакыруучу да. Бул дагы чакыруучу болуп кайтып келиш керек эле да. Ошондо чөйрөгө туруштук берип, чөйрөнү кичине басып жеңе алат эле да. Болбоду дегенде өзү бекен болот эле. Келип туруп, ошончо анча-мынчалар бар. Келгенден кийин кайра тигилери кошулуп кетип атпайбы? Киши өлсө жамандык болду деп айтуу туурабы? Жамандык болду да анан, туура эле.
Алла Таала мусибаты вама асаба мин мусибатин илля би иднилlah. Кандай гана мусибат болбосун Алланын өкүмү менен келет ал. Алла Кур'анда айтып койгон: "Вамай ю'мин билла яхди қалба. Валлаху бикулли шайин алим." Ким чын жүрөктөн иман келтирсе, Алла Таалага туура жол көрсөтөт. Сабырдуулуктун жана Алланын тагдырына разы болуунун жолун көрсөтөт. Яхди қалба. Алла ар бир нерсени билүүчү. Аялым экөөбүз тез уруша беребиз. Сүйлөсөм сразу жооп берет. Бир сөздөн калбайт. Не кылсам болот? Жакшы сөзгө сразу жооп берсе жакшы. Жаман сөз сиз сүйлөбөңүз, сразу жаман сөз сүйлөбөйт. Туурабы? Жакшы сөз сүйлөш керек. Сизденчи мындайда сиздин жакшылыгыңыздан, жумшактыгыңыздан эң акылуу биринчи пайдала турган аялыңыз, бала чакаңыз. Биз наоборот, көчөгө чыгып баарына жылмайып, кичпейил бардым. Үйгө келгенде, ал сөздү айтпайын да. Андай болбойт да. Биринчи сизден пайдалансын, сиздин өмөңүздү, мүнөзүңүздөн үй бүлөңүз көрсүн, бала чакаңыз көрсүн. Анан башкалар көрсүн. Динге дал жана каршы салттарды так айтсаңыз, мисалы сөөктү 1-2-3 күн көмбөй кармоо, үн чыгарып өкүрүү, кошок кошуу, мал союп элге устукан берүү, үчүлүк, жетилик, 40-52 күн, жылдык белгилөө, эстелик, ага сүрөт тартуу, ыр жазуу жана башка. Сөөктү 1-2-3 күн көмбөй койсо болбойт. Мүмкүн болушунча тезирээк туугандарга кабар берип, жайды каздырып, эртерээк жерге бериш керек. Үн чыгарып өкүрүү жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн баласы Ибрахим өткөндө көзүнөн жаш тамчылап ыйлап атканда сахабалар айтты: "Я Расулаллах, сиз бизди өлгөн адамга ыйлагандан тыят элеңиз, өзүңүз ыйлап атасыз го" деп. Пайгамбарыбыз не деди? Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат деп. Мен силерди тыйган эмнеден тыйдым дейт. Жахилият мурдагы исламга чейинки доордо бетин тырмап, көйнөгүн айрып, башына топурак таштап, чачын жулуп, ушундай өкүрүп бакырган ыйлагандан тыйып салганмын дейт. Андан кийин кошок кошуу боюнча айтып коелу тасырлар. Кошок кошкон шариятта бар. Удкуру махасина маутакум. Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла деген пайгамбарыбыз. Угуңуз дагы. Удкуру махасина маутакум. Өлгөндөрдүн жакшы, бу дүйнөгө кылдыгы таштап жакшы сыпаттары кылып кеткен, жакшы иштерди кылып кеткен эле, жакшы сыпаттары бар эле. Ошону эстегиле, ошону эскергиле. Кошо менен да. Бирок кээде бул жерде бир шарт бар. Кошок айтып атканда жок нерсени кошпош керек, күнөөкөр болосуз. Кылбаган нерсени кылды деп мактаганга лайык эмес деп мактап, жок нерсесин кошуп эле акча тапмай, ал кошок эмес ал. Түшүнүктүбү? Кошуу шариятыбызда бар, өзүнүн чегинде айтыш керек, жакшыларын айтыш керек, жакшы сыпаттарын. Канча жакшылыктары бар, аны айтпаса болбойт. Элегите мына мал союп элге устукан берүү. 3 күндөн кийин мурас бөлүнгөндөн кийин кайрымдуулук кыла турган болсоңуз, садака берип, бебечелердин курсагына тойгозуп, шариятыбызда бар. Мына 3, 7, 40, 52, 1 жыл бундайлар жок. 3 күндөн кийин убактысын белгилебестен туруп, каалаган убакта кылсаңыз боло берет. Эстелик жок, ага сүрөт тартуу, андайлар жок, ыр жазуу. Эстеликке ушунчалык уруксат берет фукахалар. Бир ташка, таш сыяктуу кичинекей эле немеге, өтө чоң тияк эмес. Ошол атын жазып, бирок Кур'ан аяттар жазылбасын. Кур'ан аяттар бисмиллалар жазылбасын. Жөн атын жазып, качан туулган, төрөлгөн жазып кой, белги катары коюп койсо болот. Устаз, жолдошум мектепте иштейт. Бир аял менен мамилеси бар. Аял күндө чалат. Телефон карасам, караба деп урушат. Өзүм намаз окуйм дейт. Алла. Ошон үчүн дайыма айтып атабыз. Эркек күйөөсү намахрам аялдар менен чоң аралашып иштесе чатак. Аялы намахрам эркектер менен аралашып иштесе чатак. Кичине ушу көр тиргиликтеп семьяны талкалап албайлы да.
Семьяға семья, ақиретибизди талқылап атабыз. Кейде смена болот экен, кейде майрамдар болот экен, кейде туылған күндер болот экен, куттуктоолор болот, жана башка ар нерсе болот экен. Ал жерде бардыгы эле аулия эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына ала эле тормузду берген да. Тияк неме кылып ала деп. Бул таза жашоонун үлгүсү. Биз айтып аткан, биз чакырып аткан бүгүнкү эле жашоону ойлобостон ошол эки жубайдын калган жашоосун да ойлоп атабыз. Бала чакасын да ойлоп атабыз. Небере чеберелерин да ойлоп атабыз. Бул дүйнөсүн эмес, ахиретин да ойлоп атабыз. Бирөөгө жагабы, жакпайбы? Ал кызыктырбайт. Пайгамбарыбыз эң акылдуу, эгерде сиздин жүрөгүңүздө, табиятыңызда чыныгы инсан, иман болсо, анда сиз мындай мамиле кылбайт элеңиз. Азыр кудум ушу эки тарапта тең ушундай да. Бул жерде күйөөсү экен. Күйөөсү мектепте иштейт, өзү үйүндө отурат, намаз окуйт. Күйөөсү башка жочун аялдар бар жерде. То есть намахрам аялдар бар. Эжекелер бар. Тамашалашмай, отурмай, чай ичмей, тияк бияк. Алардын эми кээ-бирлери болсо, күйөөсү башка жакта, аялы тиякта. Ал жерде дагы башка эркектер бар. Кичине гайрат деген болуш керек. Намыз деген болуш керек. Өлүп калсам дагы мен багам дебейсизби? Кудай сактасын эми. Бир үзүрлүү болуп, инвалид болуп калса анан кийин ошондо дагы карап. Ошон үчүн айтылат, азыр мынакей өткөндө дагы айтып атышат эле. Жаштарды туугандар Россияга азыр мектепти бүтүп бүтөөлө кетип атат дейт. Кыргызстаныбызда ырыскыбыз алхамдулилля мындай. Барына шүгүр кылыңыз. Каниет кылыңыз. Эптеп бүтүп өзгөчө жаш кыздарды жибербеңиз тияка. Урматтуу ата-энелер. Кызыңыздын кичине акча таап жөнөткөндө сүйүнбөңүз, келечегин талкалап атасыз. Кантип акча таап атат, сиз ушу карабайсызбы? Биз кичине, биз мусулман, бир намуздуу элбиз, байыркы улутубуз бар, алхамдулилля. Кантип ошо бойго жеткен кызды талаага канча бир 5-6 миң километр узактыкка сопровождениясыз атасы менен, атасы дагы жок, баласын, агасы, иниси, күйөөсү, тайкеси, байкеси, ошондойчо кантип жибере бересиз? Тияктан бир кыз айтты, чакырды, бул жакта идиш аяк жуйбуз, күн сайын акча мынча табабыз. Моундай иш кылабыз, мынандай кылабыз. Ай. Көр тергилик деп ошону түртүп, канча арам нерсени кылып, анын бактысына балта чаап, канча кордуктарды көрүп. Москва, Россияга биз канча кыдырдык го. Канчасы суроо эле түшүп турат. Андай кылбайлы. Биз өзүбүз ушуга кармайлы. Жок, совсем эле барбай кой. Антип жаткан жерибиз жок. Мейли акча тапсын. Бирок ошол кызды карап, ошол кыз силерге акча таба турган учур ошол. Бойго жеткен кызды, эми мектепти бүтүп элек кызды. Хотя бы болбоду дегенде дагы атасы менен жиберсе гана, агасы менен жиберсе гана. Аял зат мындай да, дайыма колдоого муктаж, жакшы сөзгө муктаж болуп турат. Ага, кой деп ушинтип мындайга карай турган. Биздин шариятыбызда даже ибадат үчүн бизде Ханафи мазхабта ажылык деген сапар, не деген сапар? Кандай улуу ибадат сапары бул? Акча табыш үчүн эмес, ахиретти куруш үчүн. Ошого да уруксат бербейт махрамсыз. Махрамсыз уруксат бербейт. Бойго жеткен кыздарды кантип дүйнө тапкан үчүн уруксат берсин? Ошону биз барып ойлонушубуз керек. Сиздер да айтыңыздар, деңиздер, сүйлөңүздөр, ой кошуңуздар. Сабактын берекеси, жыйынтыгы ушундай болсунбу? Алла. Таспих, кантип таспих тартуу керек? Күнүнө канча жолу? Таспихни барго таспих. Же болсо колуңуз менен да тарта бериңиз. Субханалла, алхамдулилlah. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Ажос беркинде таспих болсо деле боло берет. Hazreti Ali разиаллаху айткан, кандай дагы жакшы нерсе Алланы эскерте турган. Адамдын колундагы таспих депчи. Астагфируллах ва атубу илейх деп эрте менен эң жакшы туугандар аз дегенин айтайын сиздерге дайыма. Эрте менен кечинде жүздөн.
Калимату тамжид дегенди билесиздер. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ушуну 100 жолу айтып коюңуз. Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Саллаллаху алейхи ва саллям 100 жолу. Мына тасбих. Ушуну кийин акырын көбөйтүңүз. 200гө, эртең менен 100, кечинде 100. Өзүңүз көрөсүз бурун нурларын, берекелерин, бейпилдиктерин, жүрөктүн рахатын өзүңүз кадимкидей сезесиз. Алам түшүп кетпейби? Сиздин жүрөгүңүзгө Алла таалам рахатты, кепилдигин өзү берген. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана адамдын жүрөгү рахаттанат. Эркектер менен кол кармашып учурашса туурабы? Же бул шариятта күнөөбү? Кайнагалар менен дейт. Болбойт. Кол кармашып учурашкан болбойт. Туугандар жөн эле. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, саламатсызбы, жакшысызбы? Болду. Кол кармап учурашкан намахрамдар менен болбойт. Кээде энелер кол кармашып калайын деп калат эми да. Кол кармашып болбойт. Эгинден үшүр чыгарганда өзүнүн студент баласына берсе болобу? Үшүр балага берсе болбойт. Зекет, үшүр, фитр садака билип алыңыздар. Ата-энеге, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө, бала чакага, небереге, чебереге, чоң ата, чоң эне, тайта, тайнеге берсе болбойт. Бир туугандарга берсе болот. Бөлөлөргө, атаңыздын бир тууганы, апаңыздын бир туугандар, тайкелер, абалар ушуларга берсе болот. Бирок ата-энеңизге берсеңиз болбойт, бала чакаңызга берсеңиз болбойт. Түшүнүктүүбү? Үшүр болбойт. Мен кээде аябай кыйналам. Намаз окуп жүрүп, ушак менен алек болгон аялдарга эмне кылсам? Дават берип, дуа кылам. Эскертип айтып туруң. Шыпыргыны тик койсом эмне болот? Машалла, Кудай рахматы, чубак дамылабыз. Өтө жакшы жооп берген, андан жакшы жооп жок го дейт. Кармасаң ыңгайлуу болот деген. Туурабы? Я. Молодец жооп берген да. Аял киши медайым болуп иштесе күнөө эмеспи? Эркек кишиге укол салганга туура келет да. Баягы эле маселе. Бүгүнкү күнү эркек медиктер аз эмес. Просто бизде ниет жок да. Аялдарга укол кылсын. Эркектер эркектерге. Өтө совсем зарылчылык болуп, муктаж болуп, жок болуп калган учур бул бөлөк нерсе. Я, авария болду, срочно укол бериш керек. Аны буну чакырып отурганга жок. Мисалы, жолусу ооруп, давлениеда бир нерсе болуп кетти, срочно бериш керек. Бул бөлөк. Эртен алыш керек, бүрсүгүн алыш керек. Болот го. Бүгүн жок эмес го. Бул аркылуу дагы көп пикирлер бузулат. Сиздин таква болуп, сиздин пикириңиз бузулбаса да, наркыныкы бузулуп калышы мүмкүн. Аны үй бүлөсүнө залкасы тиет. Шарият таза. Ошондо барлык жерден тазалыкты эске алат. Аял менен эркектин ортосунда көп жылдар аралыгында көрүшпөсө нике бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Канча болсо деле. 50 жыл болсо деле бузулбайт. Сыйкырдан кантип арылса болот? Сыйкырдан арыла турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нурлуу амалдары бар. Бакара сүрөсүн окуңуз. Ихлас, Фалак, Насты дайым окуңуз, ар бир намаздан кийин жатарда дагы. Мен күйөөм жакшы көрөм, бирок көп уруш, жаңжал, көп сөгүп урушат. Кээде кетип калгым келет, бирок эч кете албайм. Ортобузда 3 балам бар. Кеңеш берип коюңузчу. Өзүңүздү оңдоңуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман аслаха байналлахи ва байнаху. Ман аслаха байнаху ва байналлах, аслаха Аллаху байнаху ва байнан-нас." Ким өзү менен Аллахтын ортосунда мамилени оңдосо, Аллах ошол адам менен элдин ортосунда мамилени оңдойт. Кудай кааласа тоба, истигфар, намаз, зикр, Кур'ан, кичпейилдик, сөз кайтарбай, жылмайып, үйдү таза кармап, үйдө китеп, таалим, өзүбүздү эле биз оңдой берели. Кудай кааласа чөйрө оңолуп кетет үйдө. Атам аябай ичет, намаз окуп кайра ичип алат. Апам экөө ар дайым уруша берет. Кээде баарыбызды сөгөт. Даватка чыгарып. Мен ажырашканыма 5 жыл болду. Күйөөм жообуму берем десем, бербей жүрөт. Буга кандай карайсыз? Эми ажырашканда деле эгерде күйөөнүн ниети боло турган болсо түшүп калат анда талак. Талак деп айтпаса делечи. А башкага жообумду берем десем, жообуму бер десем бербей жүрөт. Ата-энеңизге айтыңыз, тууган уруктарга айтыңыз, барып ортого түшүп алып берсин. Кыздарына жолук салдырбаган ата-энелерге насаат айта кетсеңиз.
салдырыш керек, үйрөтүш керек кичинекейинен деле. Биздин кыздарыбыз уяттуу болсун. Келечекте эне деген атка татыктуу болсун, сигарет чекпесин. Акыркы учурларда мен мурда көп деле көрбөйт элем мындайчы. Каерден азыр унутуп деле калдым го. 2-3 жерден көрдүм. Мен сабакка телевиденияга барып атам делем, сабакка барып. Бул жактан өтүп барасам сигарет чегип атат, бул жактан өтүп сигарет чегип атат. Аял киши. О кемпир-семпир эмес, жаш кыздар деле. 30-25 сигарет чегип. Кайда ушу кантип эне кантип сигарет чексин? Зыян го. Ден соолугуна зыян, балага зыян. Башкалардын мына эми Турцияда чеге берет. Аларга бар да, алардачы. Көнгөн адат бу, не болот? Кайненелери, келин, күйөөалар чогуу отуруп чеге берет. Бизге Орто Азияда бул болбойт бул. Кээ бирлер мубах деген да жерлери бар да. Ошол жактардан кармап туруп, макру тахрими, сигаретти чегүү арамга жакын макру. Тооба кылдым мен. Азыр народныйларга бир кирип калсаң, эми туруп каласың да мындай эмелерде. Товарлар кассанын жанындачы. Анан очередте болуп каласың да. Мына карасаң сигареттер турат. Анан сигареттерди окусаң, коркунучтуу сүрөттөрү дагы бар. Рак бир нерсе, бир балекет, тияктан, аябай немелер. Ошону билип деле алып атат да. Я Алла. Ошону көрүп турат, окуп турат, дагы эле алып атат. Будан да таң калыштуусу, ушуну билип турат, дагы чыгарып атат да башкалар. Ушуну билип туруп чыгарып атат да булар. Мына мен сага сатып атам, ичпе, бирок мына сатып атам. Ушундай болуп атат да. Күйөөм бир нерсени айтсам, 1 сом акча тапкандан кийин деп кемсинте берет. Эркектин дагы ишин мага кылдыртат. 4 балам бар, иштеп акча тапсам болобу? Кемсинтпейт эми, сизди тамашалабаса керек да. 1 сом тапсаң айтам, дегенде мындай деп. Чоң үйдө баягы таалимдерди кылгыла. Так, менин бир кыз, 2 уулум бар. Бир да акыйка кылган эмесмин. Ошолордун эсебинен сүннөт той кылып сойсок болобу? Тардык бирөөнү жамандоо жөнүндө да айтып бериңизчи. Буга кенен убакыт керек го. Кудай кааласа караңыздар, андай кылбаш керек. Ошо менен күрөшүү улуу соопко ээ болобуз. Ич тардык, бунун зыяны өзүңүзгө гана тиет. Жолдошум Москвада мени кет, мен сени менен жашабайын дей берет. Жообумду бер десем, барганда берем дейт. Эмне кылсам болот? Жоопту сурабаңыз. Сабырдуулук кылып, дуа кылып тургула. Бала төрөлгөндө акыйкага союлуучу малды түрүлөй муктаждарга берсе болобу? Жок, кан чыгарыш керек таксырлар. Акыйкада эмнекен? Кан чыгаруу. Ошо каны бол мурдатан кан чыгаруу ибадаты, Адам атабыздан бери келаткан ибадат бул. Пайгамбарыбызда өзгөчө ибадат бул. Кан чыгарууда мисалы курбанчылыкта кан чыгарабыз, акыйкада кан чыгарабыз. Аулими валау бишат. Пайгамбардын үйлөнүү тойлордо жана башка. Кан чыгаруунун өтө чоң фазилети бар. Алла Таалага ниетиңиз жетет, анын каны эти жетпейт го. Бирок ушу жамандык ушу кан менен кетсин деп жакшы немеси менен, Так, кайер келдик. Баланын 40-ын чыгаргандагы чачын эмне кылыш керек? Чачты 40-ы чыгабы, 7-си чыгабы, чоңойгондо деле чач жерге көмүлөт таксырлар. Чач негизи өрттөбөш керек. Жерге көмүш керек. Бирок парикмахерскерлер да бар го. Алар эми көп берди, ар бирин күн сайын кайсы жакка алып барып көмүп турат. Ал жерде анан кээ бир учурларда, өтө зарыл учурларда өттөгөнгө да уруксат берет. Бирок негизи көмүш керек. Бирөөнү кемсинтип капа кылып көңүлүн калтырса, ошол адамдын иши жүрүшпөйт дейт экен го. Чындап эле ушундайбы? Албетте, зулумду кылып атса, залым иши жүрүшөбү эле. Залымга күнөө гана жазылат. Билбей кылган күнөөлөр тооба кылуу менен эле кечирилеби? Тооба кылуу менен кечирилет, билип кылган күнөө деле кечирилет. Билбей кылган деле, билип кылган деле күнөөнүн баардыгы тооба менен кечирилет. Албетте. Бенделердин акысына кирген болсоңуз, же нерсесин алып алган болсоңуз, ал тооба менен тообанын ал жерде толук, то есть ал кечирилбейт. Бирөөнү ушактадыңызбы, андан кечирим сурамайынча кечирилбейт. Бирөөгө жала жаптыңызбы, андан кечирим сурамайынча кечирилбейт. Бирөөнүн буюмун алып урдап алдыңызбы, же тартып алдыңызбы, алдап алдыңызбы, аны бермейинче кечирилбейт.
Бенденин укугунда Алла Таала кечирбейт. Ал бенде кечирмейинче болбосо ал бендеге зулумдук болуп калат. Ошон үчүн Алла Таала адилеттүү. Жакшы түшүнүп алыңыз. Алла өзүнүн укугун кечире берет ал. Билбей намаз окубай жүрдүңүз, атайлап намаз окубай жүрдүңүз, эми тооба кылдыңыз. Я Алла, тооба кой. Алла Таала кечирем. Өзүнүн укугунда. Бенделердин укугунда андай эмес. Адам атабыздын боюнун узундугу 30 метр болгондугу чынбы? 30 эмес, 30дан узун болгон. Термизи шарифте келет, туулуху Адам алейхиссаламдын узуну 60 зираан 60 газ зира. Зира деп ошо бир 60-65 сантиметр болот да, ошондо где-то 30дан ашык. Уламалар келип жазып чыккан где-то 37 метр деген. Канча метр? 37 метр. Термизиде бар. Устаз, гусул жок, зикир чалса болобу? Болот. 5 вакыт парыз намаздар калган сүннөт намаздарды Алла казанан дейт. Алла казанын ордуна коет дейт. Ошол туурабы? 5 вакыт парыз намаздарды калган сүннөт намаздарды Алла казанын ордуна коет дейт. Ошол туурабы? Куранда 5 эле парыз намаз деп айтылат. Туугандар, мындай да, фарыз намаз 5. Сүннөттү окусаңыз, ал фарыз толуктанбайт. Бул менен алданып калбаш керек. Фарыздын казаларын окуш керек. Жалкоолук кылбаш керек, өзүбүзгө жол издей бербейли. Фукахалар бардыгын жазып койгон. Казалар, тооба кылсаңыз кечирилет, өз убагында окубай койгонуңуз үчүн кечирилет. Бирок казаны сиз кайтарып беришиңиз керек. Мисалы, сиз 13 жашында сизге намаз фарыз болду. Окуган жоксуз 20 жашка чейин. Азыр эми иманга келип, түшүнүп калдыңыз, динди түшүнүп калдыңыз, 7 жылдык казаны окуп беришим керек экен деп. Тооба кылдыңыз, чын жүрөктөн тооба кылдыңыз. Ошо 7 жыл өз убагында окубаган кечирилет. Түшүнүңүздөрбү? Бирок мойнундагы бая карыз болгон, ал кечирилбейт, ал тура берет. Мисалы, ошол 15 жашыңызда бирөөдөн акча алып алгансыз да, 5 жыл иштетип жүрдүңүз да. Эми кечирим сурап атасыз. Кечирип коюңуз. Ошо мейли ал кечирдим дейт. Кечирдим не? 5 жыл иштетип жүрүп кечиктирген, ошону кечирди, бирок бая карызды бере. Түшүндүңүздөрбү? Намазды да карызын бериш керек. Өз убагында окубай койгон ошол күнөө өзү чоң. Ошол өзү кечирилет. Ошого да шүгүр кылыш керек. Калган карызды бериш керек. TikTok'ta bir video жүрөт. Арабча тилди түшүндүрүп жаткан агай окшойт менимче. Ал жерде айтып жатат. Мамат, Тилекмат, Калмамат, Турсунмамат, башкача айтканда Мамат деген сөз менен бүткөн ат жаман мааниде болуп калат экен. Мат деген өлдү дегенди билдирет деп жатат. Бул чын эле ошондойбу? Айтыңызчы. Араб тилинде мат деп ушу өлдү дегенди айтат. Мамат деп ушу өткөндү айтат. Бирок мындай да туугандар. Бунун мааниси турду Мамат, ал Мамат, кандай Маматтар бар бизде көп го? Бек Мамат. Азманадиде бир тоон өзүңүздөр. Мамат, Телекмат. Ол мат ал арабча сөздү ал. Түшүндүңүзбү? Ал арабча сөз ал. Биздин кыргызча, диалект кыргызча сөздү бул ал маанини бербейт. Кыжалат болобу кулагы. Андай болсо биз суу деген сөздү айтпай коюшубуз керек да совсем. Суу деген арабча жаман сөз. Түшүндүңүзбү? Мат деген сөз өлүү, суу деген жаман сөз бул. Алга ол өлдү, иманы менен өлсө, суу деген ол жаман сөз ал. Ал сууну эмне деп айтабыз анда? Сууну таксыр деп айтайлы. Жок, бул мындайда кээ бир сөздөр түрк тилде биздин кыргызча өтө уяттуу сөз болуп калат. Биздин сөзүбүз түрк тилге уят болуп калат. Кээде мына урду тилге, алардыкы бизге уят болуп калат. Кээде фарс тилде бир ошол эле сөз бизде жакшы эле сөз. Ал сөзгө айтсаң аныкында уят да.
Ар ким өзүнүн сөзүн диалектикасында иштетилет таксыр андай болбойт. Анда урмат деген биздин досторубуздун атын эмне кылабыз анда? Урмат. Матты анасы алып салайын анда ур болуп анда кандай болот? Ур кыргызча, мат дей турган болсоң ал арабча болуп. Бундайлар болбойт да. Нар деген мисалы анда от. Нар деген біздерде аттар толтыр ғой. Алардың барлығында болбой алат. Кыскасы айтканда туган ар бир адамдын өзүнүн элдин ошол өзүнүн тили бар, ошол тилдин которо бере турган болсоң, анда бир сөздү мүчөлөй бере турган болсоң, ар нерсе көтөрбөй. Мына эмне дейт азыр? Тилек, мат. Тилек жакшы да эми. Тилек, мат эми алганда тилек кыргызча болду, мат арабча болду, тилек өлдү деген болобу. Анда айтпайм, анда урматты эмне дейбиз анда? Урду кыргызчасын алайлы, ур деген кыргызча, мат деген арабчасында, ур өлдү. Андай болбойт. Устаздын айтып атканы мындай болсо керек да. Толук айткылат. Тилек Мухаммад деп айткыла деп атса керек да. Кыскарып кеткен да. Тилек Мухаммад деп айткыла деп. Деги коркутуп аткандагысына мат алып өлүк деген болот. Мухаммад деп айткыла деп. Мухаммад деп аталыш керек. Даргинде деле Магомед деп жүрбөйбү. Эми туура эми, эгерде пайгамбарыбыздын атын Мухаммад деп айткан жакшы. Бизде Мухаммед деп дагы, Мухаммед деп айтанат. Байкем Россияда туугандар келип кет, ал арак ичип кетти дейт. 10 күнгө барсам деп турам, бирок барганда эмне амал кылсам болот? Кеңеш бериңизчи, жазакалла хайр. Дуа кылыңыз. Бул жерден эле дуа кылып баштап киши садака кылыңыз. Ага дагы киши белек алып алыңыз байкеңизге. Жакшынакай белек берип, курсагын жакшы тойгозуп, кичине мындай акыл эсине келген учурда анан даават бериң анан. Ыйлап даават бериң. Жакшы түшүндүрүң. Чөйрөсү жаман болсо алып баса бериң. Арактын үчүнөн, арактын айынанчы ошо ойдон жашоосу бүтүп кетет таксыр. Мен досум менен бизнес баштагам. Ал $8,000 мага 50-ге 50 деп берди. Зыянында да, пайдасында да. Ушул кылганыбыз туура элеби? Туура? Музараба деп коет бизде. 50-ге 50 деп акча алып берди. Сиз кызмат кыласыз, эми сиз кыянат кылбаңыз. Канча тапсаңыз ошончо ачык айтып туруңуз. Мен ал акчаны башка партнерым менен 50-50 пайдасына да, зыянына да тең шерик болобуз деп товарга киргизип салдым. Шариятта ушул кылганыбыз туура элеби? Түшүнмөйм. Боло берет го. Сиз эгерде карап туруңуз. Будан бизнес кылам деп алып, башка бир бизнеске берип эле, ал жактан кыркып, бул жактан алып, андай болбой калат. Сиз алдыңызбы иш кылам деп? Биринчи музарабада мындай да. Будан акча, менен жумуш. Так, ушу жумушту дайындаш керек. Кайсы жумуш кыласыз? Не жумуш кыласыз? Каерде иш кыласыз? Так, мен айттым, Бишкекте иш кылам. Болду. Эгерде Бишкекке деп берген болсочу, мен Токмокто иштей албайм ал акча менен. Эгерде Кыргызстан десе, анда мен Казакстан, Өзбекстанга иштей албайм. Эгерде айтса, дүйнөнүн любой бурчунан жасай бересиз десе, болду да. Анда мен Аляскадан эле товар алып келе берем. Ошон үчүн музараб жактакай сүйлөшүп алыш керек. Так. Экинчиси, канча убакытка чейин? 1 жыл, 10 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 ай, канчага? Жакшы чечип алайлы буну. Так, анан эмне менен иштейсиз? Темир менен, ун менен. Эгерде темир деп чектеген болсо, сиз унга иштеткенге акыңыз жок. Эгерде унга иштетип банкрот болсоңуз, анда сиз зыянга тең шерик боло албайсыз. Бардыгын сиз төлөйсүз. Кыянаттыктан. Түшүнөсүзбү? Бир топ маселелер бар, жакшынакай карап неме кылыш керек да, ортодо келишип. Ихсан корпоративинен үй жана машина алсак болобу? Азыркы Ихсан чыгып аткан эстегенде алсаңар болот. Азыр Мухаммад Али деген дамла, алхамдулилля, аларга бардык ислам принцип каржылоолорун, договорлорун жана башкаларын иреттеп, көзөмөлдөп, алхамдулилля жардам берип, оңдоп, уже кыйла сабактарды алып, сертификаттарды алып, уруксаттарды алып иштеп атышат. Азыр эми алхамдулилля барып иштешсеңер болот. Устаз жакында эле үйлөнгөн. Аялым экөөбүз макулдашып, 3 жылга чейин балалуу болуу планын артка жылдырып турсак болобу? Охо. Анткени ал университетте окуйт. 3 жылга чейин ким бар, ким жок таксыр, Гарантия менен сүйлөсөңөр го.
Үйлөнүүнүн максатынын бирөөсү балалуу болуу да. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыз үйлөнгүлө, балалуу болуп, көбөйгүлө дегенде. Кыямат күнү сыймыктанам деп. Алла Таала эскертип койгон. Силерге дагы, балдарга дагы рызкыны биз беребиз, коркпогула. Оору болсо бир бөлөк кеп. Оору болсо бөлөк кеп. Жөндөн жөн сактанган жакшы эмес. Ден соолугу жакшыбы? Кудайым берип аткан ушуну алхамдулилла алып калыш керек. Кабыр бейиш тозок болгон толук ишеним эмне кылганда келет? Сахабалардай коркуу жашоого келбей жатат. Кабыр бейиш тозокту көп сүйлөш керек. Адам баласы ушундай да, кайсы нерсени ойлонсо, көп сүйлөсө, ошого мээнет кылса, ошого ишеним пайда болот. Хатын Куран пайдасы айтып беринчи, Куранды түшүнбөймүн, бирок күнүгө окуйм. Машаалла, түшүнбөсөңүз да пайдасы көп бул. Түшүнсөңүз пайдасы дагы көбүрөөк болот, андан дагы. Ар бир тамгага 10 сооп берилет. Hazreti Ali разияллаху анху риваят бар. 10 сооп ар бир тамгага. Пайгамбарыбыз айтканда, алиф лам мим, мен буну бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга, 30 сооп болот деген сөз да. Ким Куранда окуса, ар бир тамгага 10 сооп. Бир сооптун чоңдугу жер менен асмандын ортосунда мейкиндикке батпайт. Таразаны толтурат. Бул, субханалла, Hazreti Ali разияллаху анху буну мындай кылып койгон да. Ким намазда Куранды окуса, туруп, ар бир тамгага 100 сооп берилет. 10 эмес, 100. Отуруп окусаңыз намаздычы 50 сооп берилет. Намаздын сыртында дарат менен окусаңыз 20 сооп берилет. Намаздын сыртында даратсыз окусаңыз 10 сооп берилет. Мына 10 сооп бар го? Дараты жок эле бир окуп атат да. Ошого берилет. Демек, машаалла, дарат менен окуганда, намаздын ичинде окуганда, кайра соогу көп экен да. Апама келинчегим катуу сүйлөгөнүнөн кет бар дедим. Азыр да ачуум тарабай турат. Апам аябай капа болду. Талак түштүбү? Мен эмне кылганым туура? Талак түшкөн жок. Кет бар деген сөз менен сиздин жүрөгүңүздө талак берүү ниет болбосо, талак түшпөйт. Албетте, келинчегиңиздин апаңызга катуу сүйлөгөнгө таптакыр укугу жок да. Бу кичине көпкөндүк болот, жоксо кечирип койсоңар мындай. Андай болбойт да, келин кантип кайненесине катуу сүйлөйт. Койт ошол кайнене, апа, карап тур. Каарлыктан кээде сөздөр кайталанып калат. Каарлыкта адамдын пейили кичине жаш баладай болуп калат. Каарлыкта билип-билбей кээде урушуп койсо, келин ага теңелбей, жаш кой. Кичине сабырды көтөрүндө болуп, поптур деп коюп эле, унчукпай ишти кыла бербей. Каяш айтып алган эме ачуусун келтире турган. Эми эмне кылат деңиз? Сиз апаңызга жакшы кызмат кылыңыз. Келиниңизге да жакшынакай түшүндүрүп башынан, ай, мындай деп. Сизди көрүп анан Кудай кааласа келер. Үй бүлөнү бузбаң, кетирбең. Талак түшпөйт бирок. Вакыт болуп калдыбы? Азан айтып коюңуз анан кийин. Мен Яндекс таксиде иштейм. Кээде по счетчику 153-154 сом чыгат. Менден канча деп сурашканда, мен толуктап 155 деп коем. Бул алдаганга жатабы? Жатат. 153 болсо 153 деп эле айтыңыз. Анан кийин сдача жок, тегеле койгоңуз деп разы болсо бериңиз. Болсо 1 сом алып калып ал. Баарын кайтарып берип. Кээде клиенттер гостиница таап бер дейт. Же болбосо тиги же бул гостиницага айда дейт. Менин жоопкерчилигим кандай болуп калат? Кыз бала болуп айдатышат дейт. Эгерде билсеңиз, зынага, жаман жакка кетип аткан, анда болбойт. А так, мисалы, жөн эле алга бир жерге жолугушу бар, же болбосо дагы бир туулган күн бар, же тууган деп бир чакырган. Эми кичине андай болсо, анда мейли. Сиз да алып барган акыңызды аласыз, анар жагында кандай иш кылган болсо, ага жоопкер эмессиз. Бишкек, Стамбул, Америкага учканда намазды каза кылбай окуш үчүн кайсы убакыт менен окуш керек? Азыр технология өнүккөн. Стамбулдун азыртан эле немеси саатын карайсызда, саат канчада жетесиз? Стамбулда 5 убакыт намаздын немесин алып алган. Америка учсаңыз да ошондой. Биз да ошол учуп атканда ушундай кылат элек, 2-3 мисалы алып туруп эле учуп баратасыз. Кайсы намаздын убагында эгерде көбүнчө кайсы? 2 саат болот да минимумчу. Аларга оңой эле да.
катар келип калганда ошол кайсы жерден өтүп баратсаңыз ошол жердин намаздын убактысында окуп кетесиз. Америкага учуп баратасыз, Европадан учуп кетип атасыз үстүнөн. Европада азыр кайсы убакыт? Ошого болжолдо окуйсуз. Илим алууда сырлар болсо бөлүшүп коесузбу? Илим алууда сыр мээнет. Алла Тааладан дуа кылыш керек. Ла юстата'ал илм би рахатил жисм. Илим дененин рахаты менен эч качан келбейт. Бар курсактоо, кайгы жок, анан илим келип кал, андай жок. Алма пош, андай озума түш жок андай. Мээнет керек болот бул жерге. Баары мээнет керек. Албетте ихластуулук менен иншалла күнөөлөрдөн сакташ менен. Баягы имам Шафии рахимахулла аябай зейиндүү ушундай кыйын болгон да. Анан күндөрдүн биринде кичине памяти алсырап, жакшы илим жукпай калганда анан Вакия деген устазы бар, ошого арызданып, шакауту иля устази Ваки'ан су'a хифзи فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يؤتى لعاصي. Мындай дейт, мен арызданып калдым, памятым начарлап калды деп. Ал мага жолдома айтты дейт. Не деп? Күнөөнү таштагын деп. Анткени Алла Тааланын илими нурун мин илахи. Фа иннал илма нурун мин илахи. Алла Тааладан бул нур бул. Илим бул Алла Тааладан берилген бул нур, күнөөкөргө берилбейт депчи. Туугандардан сурасам, фамилиям бабамдын өгөй атасынын ысымынан коюлупту. Эмне дейсиз? Фамилияны алмаштырып шартпы? Алмаштырып койсоңуз болот. Азыр кыйын эмес го. Батыш насаранилердин тарых, саясат, экономика жана башка илимдердин багытында китептерди окуса болобу? Аларда биз үчүн пайда барбы? Өзүңүзгө исламды жакшы окугандан кийин, ишенимди жакшы окугандан кийин окуй бериңиз, керек. Алардын куралын да билиш керек. Кайерде Алла душманынын куралын билбесең, андан сактанган да кыйыныраак да. Константинопольду алуу боюнча хадис сахихпи? Жана ал Язид ибн Муавия же Мухаммад Фатихке таандыкпы? Эми Константинополь боюнча сахих пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Айткан: "Ла туфтаханна ал-Кустантиния". Константинопольду Кустантиния деген пайгамбарыбыз. Константинополь азыркы Стамбулда. Бул мурдагы Византийский империянын ошол столицасы болчу да. Фани'мал амир амираха. Кандай дагы жакшы ошону фатых кылган адамды амир деп айткан. Ва ни'мал жейш даликал жейш. Кандай дагы ошол Константинопольду жеңген амири дагы аскерлерин дагы пайгамбарыбыз мактаган да. Бирок бул мисалы азыр сиз айтып аткандай Язид ибн Муавияны жосу Мухаммад ибн Фатихка таандыкпы деп кээ бир уламалар Мухаммад ибн Фатих ошону колго алган деп айтышат. Бирок мисдак бир эле эмес, бир канча болушу мүмкүн. Кыямат күнгө чейин дагы кандай заман бар, ким жеңет. Акыры заманда бирок имам Махди келгенде Константинополь эң акыркысы фатых кылган ошол болот. Канча зикирлер бар, ушуну айтып берсиз. Зикирлер көп эми, кайсынысын бирсин айтабыз. Афзал зикр ла иляха иллаллах. Эмнеге Кур'ани Каримде орус же кыргыз тилинде которгондо мааниси төмөнгөндөй болуп айтышат. Биз инсан жана жинди жараттык ибадат кылууга, жана мы не спаслали вам железо деп Алла Таала өзүн көптүк мааниде айтат. Адепсиз суроо үчүн кечирим сураймын. Жо, мындай да, Кур'ан араб тилде чыккан. Араб тилде жам сыйга менен келгендери бул муфаткада иштетилине берет, эч кандай немеси жок. Экинчиси, негизгиси таазим, азамат үчүн. Анан Алла субханаху ва таала кээде буну карап туруп периштелер менен бирге. Периштелер менен бирге жам сыйга сайтылып калат. Макулбу? Себеп деген Алла субханаху ва таала биз жаныңарды алабыз деп атканы мисалы периштелерге буйрук. Бирок периштелер дагы жалгыз Алла кылат. Алланын буйругу менен да булар. Түшүнөрбү? Яфалуна ма юмарун, аларга буйрулганды аткарышат алар. Ошон үчүн таазим үчүн кээде периштелер аван дейт. Алла субханаху ва тааланын өкүмү менен аткарган периштелер үчүн. Устаз, мен общий баняга иштейм. Тапкан акчам адал болобу? Деги эле общий баняга түшкөн болобу? Өзүм дагы жалат болуп жүрөм. 5 убакыт намаз толо окуй албай, кышкысын башка жумуш табай албай койдум. Мындай туугандар, банядагы кесип бар го?
Бул төмөнкү кесип деп айтылат. Төмөнкү кесип. Баняга түшсө болот. Эркектер аялдардан мисалы, бирок сатыр аврат эркектики тизеден киндикке чейин ошону сактап түшө берсин. Тапканыңыз арам эмес. Ал жакта ошол нар жак бери иш кылып атканды тапкан арам эмес. Албетте кээ бир фукахалар айткан макру деп айткан жери бар. Кесиптин өзү. Атак бул жерде сервис кызматыңыз бул адал. Субхана раббика rabbil izzati amma yasifun ва саламун аля мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Алла Таалам баарыбызга бак берсин. Баарыбыздын тобаларыбызды кабыл кылып, баарыбыздын үй бүлөгө Алла Таалам тынчтык, жакшылыктарды берсин. Алла Таалам şu baş koşkondorga barına salih perzenterdi verip, hiç kaçan uruşup talaşıp, üy bile buzulmasın Allah'ım. Özü taktasın, tuğra jolga joldosun, özü goldosun, daima korgosun.